Саламатсыздар, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Жашооңуздар кандай өтүп атат? Каяктан катышып атасыздар? Биздин тренингдер офлайн болуп башталды. Офлайн, онлайн тренингдерге катышыңыздар. Жаңы техника менен дагы бир подсознанияга программа түшүрүш же негативден чыгарыш темалар боюнча болот. Бишкекте, Москвада жана башка жерлерде техниканын кыргызча аты эс ачкыч. Мындан кийин эс ачкыч техникасын колдонуп, ошол фобия, коркуу, негативдерди чыгарсак болот. Кыска эле убакытта 5 мүнөттө чыга турган техника. Ошо сыяктуу. Саламатсыздарбы, кошулгандар бар. Шамалды сайдан кошуп атыптыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатам сизди. Саламатсызбы? Сиздердин сурооңуздарга жооп берип коеюн, Ошол духовностьту кантип көтөрөбүз? Сиз биринчи эмнеге духовность көтөрөм деп атасыз? Байын деп атасыз деп атпайсызбы? Туурабы? Байыш үчүн духовность көтөрүш керек деп атасыз. Байыш үчүн духовностьту көтөрүш керек экен. Эмне үчүн адам байыйт дегенге да бир өзүмчө изденип көрүп, бир нерсеге токтолдум да. Биздин байганыбыз адамдарга жардам болот экен да, чам акча берип жардам кылгандан көрө өзүбүздү өнүктүрүп, духовный жактан даяр болгондо бизге байлык келеби деген түшүнүк. Сиз анда суть мындай болуп атат да, сиздики байыш керек дегенде анан бирөө айтыптыр, духовность көтөрсө байыйсың дептир. Анан азыр мен айтам, духовность көтөрүш үчүн мындай кылыш керек десе, сиз аны үйрөнүшүңүз керек, туурабы? Ал айтат, аны кылыш үчүн мындай кылыш керек деп ошентип кетип калат баарыгы, туурабы? Сиздин целиңиз жөн байыш керек экен да, ал духовность менен связь жок экен. Байыш керек. Байыш керек, болду. Анда духовность менен связь жок экен. Бирок бирөө айтты, духовность көтөрбөсөң байыбайсың деп, туурабы? Ооба. Сен энергияң ошол нерсеге даяр болгондо, духовностьтан даяр болгондо, ошол Кудай берген ырыскыга карап туруу берет деген маалымат алдым да. Карап духовностьтан даяр болгондо ошол энергия сага туура келет деп айтты да. Духовный жактан асмандан күндүгө ошондой нерсе жайт, ийгилик жайт. Сен духовный даяр болгонуңда энергияң көтөрүлгөндө ошол нерсеге сен попал болосуң дейт. Ошон үчүн өзүңдү өнүктүр. Ошондой маалымат алдым. Эми бул нерселерди аябай чечмелеш керек экен. Ар ким баягындай сиз азыр бир түшүнүк менен айттыңыз да. Мен аны билбейм, сиз кандай мындай айтасыз, духовность көтөрсө акча түшө турган деп. Кээ бирге айтат, мен духовный аябай баймын, бирок акчанын кереги жок деп коет. Мисалы, акча келбейт экен деген. Эми аны биле албайбыз, бирок мен байыган деген техниканы билем. Ошону колдоном. Во-первых, эми бул башы да. Байыш үчүн бирөөнү байытыш керек. Бул ошондой эмес закон. Бирөөнү байытпасаңыз, байыта албасаңыз бирөөнү, анда байый албайсыз. Ал эмне деп ойлойсуз да, туурабы, эмне деп ойлойт дегенде сиздин жашооңузга бирдемге келет, кылып атасыз. Бирөө менен связыңыз бар да, туурабы, бир жерде иштеп атасыз, бирөөгө жардам берип атасыз, же бир жөн үйдө отурасыз, жолдошуңуз карайсыз, туурабы? Ошолорду байытышыңыз керек да. Мисалы, жолдошуңузга жакшы баягы кызмат кыла алсаңыз, бул сиз бирөөнү байытып атат деген маанайга келет. Же бирөөгө бирдемке сурап келди, мисалы, же бир товар сатасыз, туурабы? Сиз жумуш кыласызбы, же бир товар сатасыз, эмне кыласыз? Үйдө эле? Үйдө отурсаңыз, значит, сиздин жолдошуңуз сиздин эме экен, байыта турган кишиңиз экен, мисалычы. Сиз ошо жолдошуңузду байытышыңыз керек, туурабы? Балаңыз бар, мисалы, соседиңиз, бир туугандарыңыз бар, туурабы? Бир какой-то бир баалуулугуңуз болуш керек. Адамдар бир баалуулук жаратышыңыз керек. Баалуулук жаратуу деген сизди бирөө сыйлаш керек, бул мындай баалуу киши деп айта алыш керек. Аны ким айтат? Ошо контакт болгон кишилер айтат, туурабы? Балаңыз айтат, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз ошо. Ошол жактан баштайсыз. Биринчи цель ошол. Бирөөнү байытыш керек деген ошо маанайда. Мисалы, сиздер коучингге чыгып атасыз, суроо берип атасыз, бир суроо бердиңиз, мен 2 сурооңузга жооп берип койдум, көбүрөөк берип койдум, бир суроодон көбүрөөк, туурабы? Бирөө менде мисалы бир товар алса, анан ошол же коучинг алып акча төлөсө, мен андан көбүрөөк берип коем. Алганыңыздан көбүрөөк бере баштайсыз да. Жолдошуңуз акча таап келди, сиз андан көбүрөөк тамак жасап койдуңуз, мисалычы, мороженое да жасап койдуңуз. Мисалы, по идее жасаганга мажбур эмессиз да, туурабы? Анан мороженое жасап койсоңуз, үйдө мороженое болуптур дептир, уже башкача эме болот. Көрдүңүзбү? Сиз алган нерсеңизден көбүрөөк бергенди үйрөнөсүз. Бул биринчи нерсе ошо. Анан экинчиси эмоциональный счет деген бар. Эмоциональный счет деген бир нерсе мага норма деген сөз. Качан бир нерсе сизге норма болсо, ошол келет. Эгер эмоциональный счетуңузда акчаңыз канча болсо, канча сом сизге баягындай аябай көп келбесе, чересчур, аны кабыл кыла алсаңыз, ошол акча келет. Аны кандай кылыш керек? Аны
Эң оңой нерсеси круг. Siz kim менен сүйлөшөсөңүз, акчаңыз канча болсо ошончо эле акчаңыз болот. Досторуңуз эстеңиз, 5 досуңуз сүйлөңүз, катташкан досуңуз, туурабы? Алардын канча акчасы бар? Социалдык статус кандай болсо, сиздики да ошондой. Андан көп эмес, аз эмес. Аз болуп кетсе, сиз тырышып чыгып аласыз кайра. Көп болуп кетсе, кайра түшүп аласыз. Көп болуп кетти, уже көп болду деп таратасыз, мисалычы. А сиз ошо круг койсоңуз, сизде мындай бир киши табасыз да, таанышчы. Анан сизден жогорураак болушу мүмкүн, мисалычы. Ошо менен мынтип сүйлөшүп, чай ичип отурсаңыз, уже эмеңиз өзгөрө баштайт. Көз караштарыңыз өзгөрө баштайт. Уже баягы стандарттар өзгөрө баштайт, анан эмоционалдык счет өзгөрө баштайт. Анан качан сиздин эмоционалдык счетуңуз, мисалы, канча акча каалайсыз? Байлык деген канча сом сизге? Бирок өзүңүздүкүнөн жогорудан башташ керек да, бир азчы. Азыр чересчи, мисалы, эч ким Элон Маск менен эме тартышпайт, туурабы? Ага конкурент болбойт. Анткени ал аябай бай. Аники 300 миллиард болсо, сиз өзүңүздү Элон Маск менен мен ага жетишейин дей албайсыз да, сиз заранее кабыл аласыз, ага жетише албайсыз. Ошого сиздин акчаңыздан, сиздин ситуацияңыздан жогорураак бирөө менен башташыңыз керек да. Ошол сизге таасир берет. А чересчи жогорудагылар таасир бербейт, ылдыдагылар таасир бербейт. А өзүңүздүн досторуңуз так эле ошондой сиз. Ошо байыш үчүн сурооңузга жооп, менин жообум ошол: бирөөнү байытыш керек, бирөөнү байытпаган киши байый албайт. Бүт бай кишилерди караңыз дүйнөдө. Ошо Coca-Cola, Elon Musk, да ким, Alibaba, Салымбеков, Дордой базар. Дордой базар канча кишини байыткан билесизби? Ошо Дордойдо ким иштесе, ошо баары байыган. Дордой базардын айынан байыган. Ал эл байыган үчүн ошо Салымбеков байыды. Ошого сиздин бир мындай колуңузда боло турган баалык болуш керек. Аны бирөө алып келип бербейт, аны өзүңүз кыласыз да, анычы. Ошо үйдөн баштайсыз. Анан бирок ушу болмок беле деп ойлобойсуз. Анткени азыр мына 2 жылда эле канча дүйнө өзгөрүп кетти, туурабы? Ошо сыяктуу ал убакыт билинбей калат мындай. Карайсыз, действительно ошол акчалар уже чөнтөгүңүздө болуп калат. Анан байкабай элечи уже. Ошон үчүн убакыт, көп убакыт керек, анда эмес, так эле башка убакыт жок. Ушинтип да өтүп кете беришиңиз мүмкүн. Убакыт өтө бериши мүмкүн. Же бир нерсе кылып өтүшү мүмкүн, ошол сыяктуу. Ошо биринчиси бирөөнү байытыңыз, экинчиси эмоционалдык счетту көтөрүңүз. Эмоционалдык счетту көтөргөн бир баягы кымбат нерсени бир көрүп, жеп көрүп, барып көрүп, хоть один раз. Анан ошо жөнүндө ойлонуп, ошол сыяктуу. Ошол эки нерсе айттым сизге. Эмоционалдык счетуңузду көтөрүңүз. Өзү эмоционалдык счет реальный счет деген сөз. Мисалы, эмоционалдык счет сизге азыр мисалы канча доллар кымбат болсо, ал эмоционалдык счетуңузда жок экен ошол нерсечи. А бирок ал биринчи баягындай фантастика болуп келет да. Жок. Энергетический формада. Барбы сизде ошо канча сом сизге норма? Же айта албайсызбы аны? Мен айта алам. Бир айгабы? Вот, бир ай десеңиз, сиз рабочий мышление бар экен. Ооба, бир айга айтыңыз анда, рабочий мышление менен айтыңыз. Рабочий мышление, мен өзүмдүк эле, өзүмө керектелүүчү нерселерди эсептей турган болсом, азыр мага жөн эле үйдө отурганымда эсептедим эле 20 миң акча кетет. 20 миң сом, Кийимдерден тышкары. Кийимдерден тышкары, макул. Кийимдерди кошуп койсоңуз канча болот? Кийимдерди кошсом 40 миң. Окей, 40 миң сом. 40 миң болот. Кийимдер кошсоң 40 миң сом, бирок сизге 40 миң сомду баягы көбүрөөк көрүнүп атат, туурабы? Бир айда расход. Бир айда расходуңуз 40 миң сом. Ал уже 400 доллар болуп калат экен, курс көтөрүлүп кетти да, туурабы? Айына 400 доллар кетет экен, жылына 4 миң доллар кетет экен, туурабы? Эми эс алганды кошпогондо. Эс алганда кош. Бир жактарга за граница. Эс алганда кошуңуз, макул. Эс алганда кошуңуз. Эс алганды кошсом, бир жылда бир жолу чыга турган болсом, 3 миң доллар. Со скидка бара турган болсом, 3 миң доллар кетет. 3 миң доллар. Жанакыны бир жылга канча дедик? 400 доллардан 4800, 5 миң доллар, 8 миң доллар. Сиздин расходуңуз 8 миң доллар экен, жылдык, туурабы? 10 жылга канча кетет? 80 миң доллар кетет, туурабы? Эми караңыз, ошо 400 доллар дедик, айына дедиңиз, ошондо 400 доллар, 40 миң сом дедиңиз, ошо жылын эсептедик. Деги эле ушундай нерсени эсептеп көрдүңүзбү? Жаздыңызбы? Жаздым. Анан не болду? Келдиби, келбедиби акча? Мен жаздым, бирок мисалы өзүмө ала турган чоңураак үй, машиналарды кошподум, керектүү нерселерди жаздым. Сиз айткан техниканы колдонуп туруп, 2 ай мурун жаздым эле, ошонун конкреттүү бир нерсеси четко болду да. Болду, ооба.
Значит, болот процесси. значит мындай, бир нерсе болсо, ошону аласыз да копия кыласыз. Бир нерсени копия кылганды үйрөнсөңүз, моделирование кылганды үйрөнсөңүз, бул тезирээк болот. Анткени бул learning curve деген бар, үйрөнүү процесси. Монтип үйрөндүңүз да, аны таштап койсоңуз кайра дагы ошону үйрөнүшүңүз керек. Таштап койсоңуз кайра. Эгер аны таштабасаңыз, ошону арка кыла берсеңиз, уже үйрөнүп бүтөсүз да, подсознательный болуп, ал тез болуп калат. Бир нерсени көбөйтүш үчүн копия кылган. Ошол бир нерсени ошол сиз айткан техниканы колдондум, бирок мен болбойбу деп биринчи эме кылдым. Анан жок, ушул нерсе мен аябай каалайм деп туруп жаздым эле, где-то 250 миң сомдук нерсе да. 250 миң сомдук нерсе, ошону жазсам прям четко болуп калды эле, вообще вау деп калдым. Болду, вау, чындап болот деп. Ошону кайталап жаза бериңиз, ишиңиз ошол. Бир нерсе сизге иштесе, значит ал кайта дагы иштейт. Ошону кыла беришиң керек. Ошону башка нерсеге колдоносуз. Суть. Ооба, бирок сонун нерсе ачылыштар. Суть ошол азыр сонун болуп атат, ошол азыр дагы Чыңгыз мырза да кошулду, ал дагы эме кошуп айтам го. Азыр биз дагы подсознанияга киргизүү, чыгаруу дегенди үйрөтүп атабыз. Аябай быстро иштейт экен. Аябай таң калыштуу, баягы азыр кыргызча аты эс ачкыч. Ошондой эс ачкыч техника менен подсознаниядан баягындай негативтерди, кыйынчылыктарды, мурда мындай болгон тиги обидаларды чыгара турган нерсе. Сразу чыгарасыз. Ошо 3 күн кылабыз. Биринчиси баягы негативтер чыгаруу, обида, ошону чыгаруу биринчи күндүкү. Экинчи күндүкү ошол акчалар, максаттарды киргизүү. Экинчи күндүкү. Үчүнчү күнү уже каалаган суроо жооп, бүт каалаган нерсени эме кыла бересиз, практика кылыпчы. Ошо 3 күндүк тренингиз болот ушул жума. Качан онлайн болобу? Жок, офлайн болот. Бишкекте болот. Анан Москвада болот. Бишкекте болот да, Бишкекте агай өткөндөгүсүндө да биз бара албай калдык. Биз Оштобуз да. Ошко да барабыз иншалла. Ошко барганда катышаңыз анда. Бирөө сурап атат, ошону күтүп отурабыз. кандай техника дейт? Эс ачкыч деген техника, жаңы техника. Эс ачкыч деген 5 мүнөт ичинде анан ошол неме сайкей боюнча дагы курс окутулабы? Ошону айттым да. Сайкей деген кыргызчасы эс ачкыч. Жаңы ат койдук. Эсиңизди ачабыз дагы, обидалар чыгарабыз, аны жаап коебуз. Же эсиңизди ачабыз дагы, эмелерди, максаттарды коюп, кайра жаап ушундай. Тренинг канча турат дейт? Тренинг 10 миң сом. 2 күн, 1 күн бонус, 10 миң сом. Неме, бирден индивидуально кабыл аласыздарбы? Жок, группа менен кылабыз. Анан аябай баягында өз проблемалар болгондордуку, аябай депрессия эме болгондо бирден да пациент катарында кабыл алабыз. Ошондо подсознание обидалар автоматически жок болот дагы, баягы 5 чувствительный орган деп коет го, баягы. Эс алуу, жыт билүү, ошол мирди, бул аламды толук кабыл алуу дегенчи, ошондой нерсе болуп калат, ошондой подсознанияны тазалаганда. Көзүң мындай ачылып калат. Ал мындай болот. Мен өзүмдү айтайм, өзүм эксперимент кылдым да, өзүм үйрөндүм. Мен $850 төлөдүм да. Азыр эми кыргыздарга 10 миң сом. Эми $850 бергиле десе эч ким бербейт да. Эми $8 билбейм. Бирок бере турган кишилер да бар. Эми алар берсин. Азыр биз общий эме кылтабыз, 10 миң сом койдук. 10 миң сом мурда $100 көп эле, азыр эми $100 болуп калды. $850 тренингди $100 ала аласыздар дегендей. Мындай болот. Мисал айталы, сиз бир аз обида же жиниңиз келси, же негатив дейли, туурабы? Жаныңыз сыгылып атат, туурабы? Бир ситуация болду, болбой атат же мындай. Менин ошо тренингден өтүп эметкандан кийин, мисалы ошо моментально ошо техниканы кылдык, 5 мүнөт ичинде кылдык. Ошо кылгандан кийин мындай сезим болот. Мисалы бирөөгө жиниңиз келет го постояннычы. Же обидаңыз бар, же бирөө ошону кылсаңыз эгер, аны чыгарсак мээңизденчи, уже ал сизге жиниңизге тийбей калат. Мындай сизге таасир бербей калат. Болду, анан да эстесеңиз да таасир бербей калат. Болду, ал жок уже, мындан кийин вообще болбойт. Атак эстегенде боло берет да, туура, дагы эстейсиз, дагы жиниңиз келет. Анан унутуп каласыз, мындай болуп, дагы эстесеңиз, дагы ал кетпейт, ал постоянно ошол жакта. Хоть 10 жыл мурда болсун, хоть 2 ай мурда болсун, экөө бирдей влияние кыла берет, туурабы? Ошондой техника. Ошол жака анан иши эмени коесуз. Мисалы акча таппайсызбы? Байлыкты отасыз, туурабы? Байлыкты коесуз дагы, койгондон кийин уже сизди кармай турган эчтеке болбой калат. Мисалы байып кетсеңиз нете болосуз да, туурабы? Азыр сиз 40 миң дедиңиз, макул. Сизге вдруг 100 миң келип калса, сиз что-то нете болосуз да, мындай.
чота $100,000 калат, муну сиңдиңизден эме кыласыз, ал тарына окшойт, менде 100,000 болсо ал ага как будто ал сизге зыян кылган, сиз ага зыян кылгансыз. Андай нерсе жок, бирок бизде ошондой иштейт, туурабы? Сиз байып кетсеңиз ойлойсуз да, туугандарыңыз балким сиз жаман көрүп калат. Ооба. Ошолорду чыгарат мисалы, ошол сыяктуу. Ол алар мына подсознание чакра менен связи барбы, жокпу? Адамдын 7 чакрасы болот экен го. Мен чакралар жөнүндө көп билбейм, действительно. Чакралар жөнүндө билбейм. Менин үйрөнгөн техникам, өзүм билген нерсе менен кетип атам. Анан ошол менин дагы ошо үйрөнгөн ошо определенный техникалар бар, ошо менен кетем да, анан установкамда башка нерсе менен. Анан көп кишини уктум, эме кылдым, кээ бирлери сразу отмена кылып коем, анткени алар какой-то частыны үйрөтөт экен да. Кичинекей частыныча. Кичинекей часть деген бир симптомду үйрөтөт да, симптомду жоготот. Мисалы, башыңыз оорутат, башыңыз оорубаш үчүн баягындай эме обезболивающий ичип аласыз дагы башыңыз ооруп калат да. Сүт ал эмес да, эмнеге башыңыз оорутат? Ошол жактан табыш керек да. Ошондон эме кылдым да. Анан баягы эс ачкыч деген техникабыз бул аябай мындай быстрый, анан баягындай кызык экен да, баягындай сразу вау болбойт экен. Мындай эссең болбой атат да, болбой. Анан действительно кетип калгандан кийин таң калат экенсиң да кийинчи. Ошо бирок ошо моментально иштейт. Ошол жагы аябай кызыктуу болду. Андан сырткары биз жашоого машыгуу, план коюу, максат коюу, кантип жашоо, ошолордун баарын эме кылабыз. Түшүндүрүпчү, сознанияга айтылып, эме кылып, анан адам жашоосу өзгөрөт да. Адам жашоосу өзгөрөт, анан бечаралык оорудан чыгарганга үйрөтөбүз ушундай. Бечаралык оору деген сөз баягы бирөөгө байлайсыз да эменичи. Ушундайынан болуп атат деп туруп эле, как будто ошо сиздин жашооңуз кармап тургансызча. Аны менен связь жок, аны ташташыңыз керек да. Ал кылган жок, ал эчтеке кылган жок. Сиз ошону кармап өзүңүзчө. Свободныйсыз. Адам баягы эркин болгонду, күчтүү болгонду билбейт да. Аны баягындай бечара кылып оорутуп калган, жашоодон келатканда, ошондон чыксаңыз уже сиз бирөөгө байланып калбайсыз. Өзүңүз кете бересиз. Сөзсүз бирөө сизди баягындай поддержка кылып, оправдать этип агачы, андан кереги жок уже, кылып кете бересиз да. Ошондой эмелер эме кылабыз. Жашоого машыгуу деген ошол подсознанияны ошол тазалаганда, эс ачкыч подсознанияга бир программа киргизүү болот да, ошондо тазалап. Тазалоо деген мындай, тазалоо деген ошо эстейсиз, аны сөз менен да айткан керек. Жөн эле сезимиңиз менен жиниңиз келгенде эстейсиз. Ал мындай да, биз подсознание мындай техникасы бар да, эмеси бар, мындай келет дагы, анан түшүндүрүш боюнча подсознаниеңиз ачылат. Ачыш үчүн суперсанзда уруксат алабыз. Аш десек ачсак болот дейт. Анан ачылат. Ачылгандан кийин жанагыны эстейсиз. Эстеп аябай жиниңиз келип турабыз, определенный позицияда отурасыз. Мындай позициябыз бар да. Whole brain state деген бар, эки мээ чогуу связь болот. А так эки мээ бар, полушария бар да, туурабы? Связь жок. Ошо связь кылабыз дагы. Анан баягы суперсанзда уруксат алып, баягыны ачкандан кийин, анан баягыны эстегенден кийин ал жиниңиз келип кармап турасыз, ойлоп, анан кийин уже баягы өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин анан жабат. Подсознание жабабыз. Өзүңүз кыласыз, баарын өзүңүз кыласыз. Биз жөн инструкция кылып айтып турабыз да. Жабасыз, жапкандан кийин анан текшерип көрөсүз. Дагы эле барбы жокпу деп. Баштап дагы текшеребиз, барбы жокпу. Бар текшерсек бар экен. Анан подсознание менен сүйлөшөбүз да. Подсознание менен сөз менен сүйлөшпөйт. Подсознание менен мускульный тест менен сүйлөшөт. Мускульный тест деген рефлекс. Мисалы, бирден ойлогондо мындай мускулуңуз катуу болот же жумшак болот. Бул ооба же жок дегенди билдирет да. Ошондой техника да болчу. Подсознание сөз менен болбойт. Сөз менен сознание болот. Сознание аябай 3 күндөн кийин эме эсинен чыгып калат. Же мындай кылбай каласыз кайрач. Ооба. А подсознание эсинен чыкпайт. Подсознание жүрө берет ошо жерде. Эч унутпайсыз, туурабы? Жанагы бири урушкандарыңыз эсиңизде барбы? Азыр эстетсем ая жиниңиз келет. Барыңыз ошол жака бардытайын азыр эме кыласыз, ушинтип жиниңиз азыр. Хотя ал 10 жыл мурда болгон, балким, туурабы? Бирок ал андай эмес, ал дагы жиниңиз келе берет ошо. Ошолор чыгарабыз биринчи күнү. Имей в виду, ошондо чыкканда адамдын сознаниясы иштебейт дейт го, адамдын акылы иштебейт дейт да. Подсознание көбүрөөк башкарат. Получается, кичине акыл иштеп калабы ушунда. Ал мындай нерсе, сознание бол, мисалы, адамда сознание эмне деген билесизби? Сознание максат, ошол эмелериңиз. Мисалы, азыр мен сүйлөшүп атасыз го, мен сүйлөшканыңыздагы сознание менен сүйлөшүп атасыз. Подсознание башка нерсеге жардам берет. Мына түшүп кетти, сразу ала койдуңуз, баланы кармап турасыз, түшүндүңүзбү? Күнүмдүк аябай детальный иштерди кылып кете бересиз, эчтеке ойлонбой. А сознание максат, ошо байыйын деп атасыз, акча мындай, ушуну ойлонтот, ошолор сознание. Эми
сознанияга бирдемке койбосоңуз, китеп окубасаңыз, өзгөрөйүн дебесеңиз, бир мындай тренингге катышайын дебесеңиз, күнүмдүк жашооңуз подсознательный кетет. Анан кызык жагы, подсознательный кетсе жашооңуз эмне болот билесизби? Мисал айталы, бир киши айталы бир жумуш кылат, туурабы? Күнүгө барат, ошо күнүгө окшош ишти кылат, 40 жыл кылат. Ошо 40 жыл иштеген киши мында эстейин десе, бир күндө эле эстейт. Ал киши бир күн жашаган болот. Анткени окшош эмени ме эстеп кала бербейт. Экинчи күнү кылдың, үчүнчү күнү, 10 жыл кылдың, 5 жыл. Ал бир эле эстелет, башка нерсе эстелбейт. Ошо бир нерсе кылып жашаган, өмүр бою бир нерсе кылып жашаган кишинин жашоосу бир күн болот. Анткени башка памятте эчтеке жок. Окшош нерселерди дайыма жаттап кала бербейт. Ал подсознание кирип калып, бир эле эме боюнча кетет, ошо сыяктуу. Ошого сознание бул максаттар, эмелер ошо сыяктуу. Мындайча айтканда эмне болот сизге билесизби? Баягындай элдин мурда айткандары тийбей калат, бирөө критика кылса тийбей калат, уже сиз өзүңүз максатыңызды каалайсыз. Анан максаттарды коебуз. Максаттар койгондо баягы нерсени оңой кылып каласыз. Уже уялбай каласыз. Анан баягы нерсени кылып каласыз, ошондой болуп калат да. Бир нерсе токтотпойт сизди. Азыр мен мисалы өзүм педагогмун, 10 жылдан бери иштебейм, бирок 4-5 жыл иштегенмин. Азыр болсо вообще иштегим келбейт да. Вообще өзүм түртүп дагы бардыра албайм. Эгер ошону кааласаңыз, баягындай эс ачкыч менен техниканы колдонсоңуз, уже барып каласыз. Проблема болбой калат. Ошондой керек экен анда мага. Агай ошондо программа биринчи айта бериң. Биринчи күндүкү ошол биз ал сразу таасир берген үчүн биринчи күндү негативтерди чыгаруу техникасын үйрөтөбүз. Эс ачкыч менен. Анан экинчи күнү максаттарды подсознание коебуз. Анткени максатты подсознание койбосоңуз, подсознание жок болсо, сознанияңыз менен айттыңыз да, байыйын дедиңиз, анан подсознание поддержка кылбаса 2-3 күндөн кийин унутуп каласыз. Анан баягы болуп эле жүрөбүз. А эгер подсознаниеде болсо, ал поддержка кылса, ал улантылып кетет. Любой максатыңызды, үйрөнгөн нерсеңизди эгер подсознанияңыз поддержка кылса, ал иштеп кетет, дальше кетет. Подсознаниеңиз поддержка кылбаса, ал токтоп калат. Ошого канча тренингге катыштыңыз, бирдемке кылайын дедиңиз, болбой жатат, туурабы? Эмнеге? Анткени алар сознание менен айтып атат сизге, сознанияңызга түшүндүрүп атат. Бүт тренингде сиздин сознанияңызга айтат. Китеп окусаңыз сознанияга, жанагы сиз айтасыз, чакра деп атасыз, бирдемке, буларды да сознанияңыз менен түшүнүп атасыз. Эгер подсознанияңызда жок болсо, анда ал поддержка кылбаса, анда дальше кетпейт да. Ооба, ошондой болот. Мына бирөө сурап атат да, мисалы Күнөйчи Space дейт. Максат байке акча берип туруңчу, бизнес баштап алайын дейт. Мисалы мындай акча берип туруң, бизнес баштап алайын деген кишилерде бизнес понятиясы жок болот. Акча менен бизнес болбойт мындай. Акча берип турсаң эле бизнес болуп кетет деген нерсе жок. Ошол. Жок. Жок эле нерсе, бизнесте ошол баягы айтат го, инвесторлордо акча жок дейт го, идея менен. Мындай инвестиция дегенди түшүнүш керек да. Бизде көбүнчө инвестиция дегенде бекер акча берип коет мындай. Даже адам биринчи жолу кылып атат, ошого инвестиция кыл дейт. Инвестиция ага эч ким кылбайт. Реальный инвестор ага кылбайт. Инвестор эмне кылат билесизби? Инвестор деген сөз мындай да. Мен иштебей эле, бизнес куруп кылбай эле акчам бар дейт. Акчамды бирөөгө берсем, ал иштетип өзүнө да акча табат, мага да акча чыгарат, ошол. А жана киши еще акча таба элек. Биринчи жолу кирет, ал жерде биринчи жолу үйрөнүп. Ол инвестор билет да, ал өзү бизнес кылып ошону өткөн да. Бизнес кылып андай кылып жүргөндөн кийин уже байыды, акчасы болду. Мен дагы бизнес кылып кыйнабай эле, андан көрө акчамды берем, иштебейм дагы. Ал өзү ошол бизнес менен иштеп, акча табып өзүндө да алат, мага да берет деп туруп ошондой кылат. А бизде бай акча берип туруң, бизнес башталайын. Во-первых, бизнес дегенди дагы түшүнүш керек да. Ошон үчүн инвестор кимге акча берет? Мисалы, сиз иш кылып атасыз, действительно, карап атат адам, сиз действительно акча табып атасыз. Мисалы, акчаңыз азыраак, мисалы, $2000 оборот кылып атасыз, мынтип кылып атасыз. Анткени акчаңыз жетпей атат, көбүрөөк кылсаңыз, көбүрөөк акча табасыз. Мисалы, 2000 коюп оборот кылып атасыз да, сизге $5 түшүп атат. Эгер сиз $10.000 кылсаңыз, анда сизге $2000 түшмөк да. Ошондо бирөө айтат, бирөө мындай реально карап атасыз, алып келип атам. Просто акчам жетпей атат, көбүрөөк алып келип айтам деп атат да, мисалычы. Анан акча койсоңуз, ал действительно көбүрөөк алып келип, көбүрөөк сатып, $500 эмес, $2000 акча кылат, анын $1000 инвесторго берет. Өзү эмне болду? $500 табат эле, азыр $1000 табат ал дагы. 2 эсе табат ошол сыяктуучу. А инвесторго жөн акча берсең, берип кой, ал андай эмес, ал грант ал, жөн жардам берген сыяктуучу.
инвестиция андай нерсе эмес. Анан жанагы инвестиция кыл, эмеге кыл дегендер бар го, мисалычы, Tifcoin'ga sal же башка бирдемке мондай сетевой маркетинг ушундай. Эми ал киши ал нерсени жакшы түшүнсө, рисковать этсе болот. Анан кийин рисковать этпей, билбей, бирөөнүн айтканын кылып, ана акча таппай койсо, ага жини келип, мындай андай нерселер эме эмес да, жакшы нерсе эмес. Анын үчүн өзү билиш керек адамчы. Өзүм түшүнүшүм керек биринчи. Азыр сиздердин состояниеңизде просто биринчи максаттарды жазасыздар, каалайсыздар, жана техникалар колдоносуздар, подсознание киргизесиз, эс ачкыч менен подсознание киргизесиз, жакшы нерселерди, максаттарды, акчаларды, анан негативдерди чыгарасыз аяктан. Ошол обидалар чыгарасыз, коркуулар чыгарасыз, бечаралык оорулар чыгарасыз. Ошону чыгаргандан кийин тигил жака жакшы нерселер коесуз, анан ал поддержка кылат. Аны кылгандан кийин сразу уже акча эме асмандан түшүп калбайт, бирок уже сиз бат кетесиз уже. Азыр бат кете албайсыз, анткени канча нерсе кармап турат. Канча нерсе кармап турат. Бирөө суроо берип атат. Tifcoin'ди оюңуз кандай дейт. Мен Tifcoin'ди жакшы билбейм, бирок мен башка криптовалюталарды билем. Altcoin деп коет, Bitcoin'ден башкаларын баарын Altcoin деп коет. Алар түшөт, чыгат, булар эме нерселер, рискон нерсе, бирок алар иштейт. Tifcoin'дин эмесин билбейм. Ким кылды, канча проект кандай, алар жакшы билбейм. Бирок Кыргызстанда көп киши айтат ошо. Tifcoin чыгып атат, 10 сом болду, 20 сомго чыгат, 2 сом болду ошентип. Мен аны жакшы билбейм, бирок коинди билем, коин жөнүндө түшүнөм. Атак Tifcoin'ди эме кыла албайм, билбейм жакшы. Сайке качан башталат дейт? Ушул жума башталат. Кыргызчасы эс ачкыч. Эми атын өзгөртүңүздөр, эс ачкыч. Анткени биз Сайкеде биз айта албайбыз, анткени ал нерсе башка бирөөнүкү. Эме кылбайбыз. Биз просто ошол жерде подсознание киргизиш үчүн. Эс ачкыч ушул жума окуу башталабы? Эс ачкыч ушул жума Чыңгыз мырза менен Бишкекте болот. 3 күндүк тренинг болот. Онлайн, офлайн. Мен да уже эме кылып турам. Кошулуп карап эме кылып турам. Анан ошолор 3 күндө биринчи күнү баягы негативтерин чыгарат, уже баягындай жаман сезбей калат уже адам. Кийингиси максаттарын жазат, максат жазганды үйрөтөбүз. Учурчак биринчи мен учурчак, анан положительный предложение менен жазат максаттарына. Аны ошолорду киргизет подсознанияга. Канчадан деп сурап атат? 10 000 сом. 10 000 сом. Онлайн болбойбу? Онлайн азырынча болбойт. Онлайн болобу? Онлайн болбойт. Анткени аны мындай көрсөтүп түшүндүрүш керек. Онлайн түшүндүрүш бираз эме, кандай десем, жакшы түшүнүлбөйт да. Жакшы түшүнүлбөсө анда адамдар эмнеге акча берсин да. Ошого азыр онлайн, офлайн кылтабыз. Ошто канча күндө? Азыр мына Бишкекте кылабыз дагы, ошо Бишкекте бүтүрүп, бир жолу бүтүрөбүз азыр. Андан кийин Чыңгыз мырзага айтам, ошо Ошто адамдар чогулуп калды десем, эме кылабыз, Ошто болот десек, анан катышуучулар болсо, группага кошобуз, WhatsApp группа. Анан катышуучулар болсо, анан Ошко учуп барат Чыңгыз мырза. Анан ошол жерде сразу кылып туруп, 3 күн кылып туруп кайра келе берет Бишкекке. Где-то бир жуманын ичинде болуп калат экен да. Буюрса бул жума буюрса Бишкекте бүтүрсөк, эмки жума Ошто кылабыз. Эгер Чыңгыз мырзанын колу эме болсо, анан могул жерде бирөө сурап атат, Москвада качан болот? Москвада да буюрса ушул жума болот. Биринчи эме ачылыш болот. Өткөндө Бишкекте болгондой. Москвада. Биз жакшы. Макул, рахмат сизге. Алла разы болсун. Очередь берейли. Макул, болуптур сиздерге. Ийгилик каалайм. Ишиңизге ийгилик. Үй бүлөлүк бакыт. Рахмат сиздерге. Сиздин сурооңуз, Эже? Менин суроом эмоцияны кантип башкарса болот деген суроо да. Мен 6 жылдан бери даже ооруйм да, 6 жылдан бери. Азыркы состоянием, азыр башым ооруп, ошо башым кичине эле ооруганда уже катуу болуп кетет да. Анан уже башка жактарыман кошулуп, жүрөктөрүм бүкүлдөп, көздөрүм бозолуп анан. Мен азыр определенный нерсе айтсам, сиз баягы түшүнөсүз дагы, бирок дальше жардам бериш кыйын да, анткени балким бул подсознательный сиздечи. Ошого сиз баягы эс ачкыч техниканы колдонуп, ошо тренингге келиңиз. Ошол жерде Бишкектесизби же башка жактасызбы? Мен Лейлекте турам да, ошого бул жакка келиңиздер. Лейлекте болсоңуз, Ошко барып калса, Кызылкыга да барса, балким Кызылкыда эме калып каласызбы? Макул, анда бир эме кылайлы. Лейлекте болсоңуз, Чыңгыз мырза ошо эмелик, сиздин жердешиңиз. Интернационалдан. Ага айтыңыз, эптеп сизге эме кылсын. Үйүнө барып калса айылга, сизди таап эме кылып ошол жерде жардам берсин. Ошо Чыңгыз мырзадан сураңыз. Онлайн болбойбу ошондо, э? Онлайн бираз түшүндүрүш кыйын болот да, баягы мускульный тест деген бар, ошону жакшы түшүндүрүш керек да. Атак сиз жөнөкөй тренингге катышыңыз. Эгер возможность болсо, мен аябай көп эмелерге катыштым. Ага бир определенный бир убакытка жакшы болгон.
бир 2-3 күн анан жанакы алып аткан эмелерим дагы жакшы сиңбей атат да магачы. Мен Ал эң кымбат сиңбеген себеби катышып эметтим да, аябай эле көп катыштым. ал сознание менен үйрөнүп атасыз да, сознание көп убакыт кармай албайт да мээдечи. Сознание деген сөз баягы, о, максат бул жакшы экен, бул максат коюш керек экен, жаздым, тигиндей кылдым деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу. Ошондо меники эмнеден болот? Ушу оорулар. Мен вообще больницаларга аябай эле көрүндүм. Малдоолорго дем салдырдым. Ушундай да. Сиздики мындай ошо установка болушу мүмкүн, подсознательный установкачы. Сиз биринчи эгер баягы эс ачкыч техникасын колдоно албайсаңыз, азыр сиздин Чыңгыз мырза жазылып туруп биздин бир тренингден өтүңүз. Балким ошол да жардам берет. Анткени определенный нерсени сиз мындай ойлоносуз да, мындай болсо мындай болот деген установкаңыз бар да. Ошон угубай калды агай. Алло, угутабы? Угулдайм. Телефон келип калды, Ошол сыяктуу. Эки адам урушуп кетсе дагы мен биякта туруп мен катышпасам деле алыста угуп турсам дагы ошо дагы эметип калам да. Буттарым жанып кеткендей болуп алсырап. Ошону сиз өзүңүз кылып атасыз да, аны ичиңизден кыласыз да, ошондой установкаңыз бар да. Ошол сыяктуу. Өзү дүйнөдө 5% адам баягы тубаса дефект менен баягы оорулуу төрөлөт экен да, калган баардык оорулар мээден болот экен да, ойдон. Ошого сиз ичиңизден кылып атасыз, кааласаңыз ошону өзүңүз токтото аласыз да, бирок аны өзүңүз үйрөнүшүңүз керек. Мээңизге түшүндүрүшүңүз керек да. Ошол сыяктуу могул жерде Анур энд Умсунай деген бар экен. Кыздар, мындай окуулар бекер эле тапса болот. Агай, сиз Кудайды карап суммасын койсоңор дейт. 10.000 сом эмне деген шумдук дейт. Туура айтасыз. Мен дагы $850 бердим бул техникагачы. Аларда эмне ушунча акча коет дейм да, мисалы $850. $850 эсептесеңиз сомго канча болуп калат? 85.000 болуп калабы? Az 100 болсо 85.000 сом болуп калат экен да. Ошол бизде еще кандай сунушуңуз бар ана? Сиздин азыркы состояниеңизге мындай сунушум бар. Менин эми билсем да, анткени менде да көп техникалар айткам да. Сиз жана Телеграмда бир сабагыбыз бар. Бактылуу үй-бүлөнүн сырлары деген, анан жашооңдун пульти ички дүйнөң дегенчи. Анан ошону сиз бир окуп, ошону угуп чыксаңыз жакшы болсо керек деп ойлойм. Анткени менин мурдагы проблемаларым ошо менен чечилген да. Андан да азыркыдай чечилбей, острый болгондорду ошо эс ачкыч техникасы менен чечилет. Көп эле эмелерге катыштым, анан улам баягы проблемаларым улам бирин ошону жеңсем, анан башкасы чыгып атат да. Муну жеңем, башкасы чыгып атат. Ал мындай да. Сиз мисалы бир причинаны жеңип атасыз да, а бирок эмоция бир эле да. Баягы эс ачкыч техникасында сиз ошо эмоцияны жеңсеңиз, бүт баягылардын баары кетип калат. Мисалы бир эле эмоцияны, мисалы жиниңиз келгенде ар түрдүү нерсе бериши мүмкүн да, туурабы? Бирөө укпай коет, бирөө мындай кылды, ар түрдүү причиналар бар да, туурабы? Ошо сыяктуу. Сиз эгер ошону эмоцияңызды эле баягыны жеңсеңиз, наркы причиналар токтоп калат экен. Анткени мен аны өзүмдөн байкадым өткөндө колдонгондон кийинчи. Ошо сыяктуу. Анда Чыңгыз мырзага айтыңыз да, жерине келип кетсин. Ал үйүнө барат да кебидечи. Ал интернационалга кебиде барат, ошо бирдемке болуп калса, ошо лерике барат. Барганда анан ошо качан барат да, ал тегиле Инстаграмда отурат да көпчө. Анан лерике бартам десе кабар берет, анан лериктегилер чогуластар дагы анан сиздерге барып сразу өтүп келе берет. Ошо сыяктуу. Ошо сиз азыр мынаны билишиңиз керек да. Ушул эмеңизден чыксаңыз болот, ал сөзсүз болот. Андай болбойт деген нерсе жок. Анткени Кудай ооруну берсе, шипасын кошуп жиберген да. Просто ошону азыр сиз кааладыңыз, түз эфирге чыктыңыз. Мени угуп атасыз, мисалы. Менин советим сизге бул нерсе кетет, буну үйрөнүшүңүз керек. Анан сиз эми жашооңузду билбейм да, каяктардан өттүңүз, эмне болду сыяктуучу. Определенный техникалар бар, анан түшүнүктөр бар. Техника башка. Техника резкий болот. А түшүнүк бар, сиз түшүнүшүңүз керек. Ошондой нерселер бар да. Мисалы, аз баштайсаңыз, мага эчтеке жардам бербейт десеңиз, уже бүттү уже. Сиз уже кабыл кылыпсыз, сизге жардам бере албайт да уже эч кимчи. Жардам болсо да официальный бүт баягы медицина доказать этсе да, сиз болбойт дегениңиз үчүн анткени мээңизде сиз решение бересиз да. Ал болсо дагы болбойт деген үчүн, ал болсо да сиз обратный кылып кое бересиз. Ошол сыяктуу. Биринчи эмоцияны дарылаш керек экен, ошондо экен факиди үйрөнүш. Өзү биз эмоция дегенде, эмоция реальный нерсе да.
эмоциональный счет деген реальный нерсе. Biz ошо эмоция деп атабыз, ичибиз менен байыбыз, ичибиз менен бактылуу болобуз. По идее, сизди докторго барсаңыз соо эле турасыз да, туурабы? Эчтеке жок, диагноз жок, эмелер деп атат, бирок дагы болот. Көрдүңүз, бул уже биологический нерсе эмес да, бул психологический нерсе уже. Адамдар сырттан вроде нормально эле көрүнөм, бирок ичимден ушунчалык бир чоң бир катуу ооруудай сезем да өзүмдү, ушундай бир мындай убакыт эле болот, анан кайра баягыдай жакшы болуп эле кетем да. Жакшы болгондо эч бир жерим оорубайт да. Жакшы болуп эле баягыдай иштеримди кылып, баягыдай максаттарымды. Жашооңузда бир кыйынчылык болгондур да сиздин, туурабы? Катуу алып алгансыз, балким кичинеңизде. Ал не важно, кичинеңизде алдыңызбы, 5 жыл мурдабы, 2 ай мурда айырмасы жок. Баягы эс ачкыч деген техника менен анын баарын чыгарып кое бересиз. Мен да мурда коркуп беретим, уже болду, уже подсознание кирип калды, кызым чоңойгондо эми ушундай болуп калат деп, биз да ошону төрөлдү экен, биз өзгөрө албайбыз деп ойлойт элем да. Анан баягы техникалар үйрөнгөндөн кийин уже мен дагы сразу өзгөрүп кеттим. Көп нерселерим баягы мурдагы корккон же эме кылган нерселерден уже чыгып кеттим да, ужечи. Ошого сиздин да коркуңуз керек жок. Ошо Чыңгыз мырзаны табыңыз, өзгөчө, ал да жердешиңиз экен. Айтыңыз, жердеш экенбиз, жердештик кыл дейсиз дагы. Ал ошо менин билгендерим баарын ошол үйрөтөт. Мен анан бир эме суроом, балам эме мындай аябай эле кандай десем, кыжыр мындай эме да, кандай десем, көйнөктөрдү кыздарга жакын да, анан кыздын көйнөктөрүн кийип, юбкаларын кийип эле жашын ушундай бир эмелерди кыла берет да. Анан канча жолу уруштум буга чейин. Анан бир эмени сабагын эметип, ал урушпаш керек, жөн эле койгула, анан берип койгула ошол көйнөктү деди да. Анан ошого кандай азыр 6 жашка чыкты, дагы деле калбай атат да. 3 жашында башталган эле. Ал нерсеге, ал балага наоборот катуу эме кылбаш керек, анычы. Ага мындай түшүндүрүп, анан эң көп нерсе ага сүйүү керек. Апасынын сүйүүсү эркек балабы? Эркек бала болсо апасы эркек бала кыздын көйнөктөрүн жакшы көрөт. Ооба, айырмасы жок эми. Ал бала ар нерсе ойлонот да, бала жакшы түшүнбөйт да жашоону, анан ал дагы тажрыйба көргөн эме болот. Бир нерсени жакшы көрсө, ага катуу напротив кылсаңыз, ал эмеге иштейт да, катуу иштейт наоборотчу. Аны мисалы көйнөктөр берип эме кылып, анан беркинде көйнөктөр алып, мындай сен баласын эме кыласың деп, аны эме менен жакшы тил менен сүйлөшүш керек да. Анан балада сознание жок, ал түшүнбөйт. Мисалы сознание деген, буну кылсам туурабы, буну кылсам туурабы деген билбейт азырчы. Ошо ата энесинен үйрөнүп, ошого сиз эми ал ар түрдүү болушу мүмкүн. Балким эмне классташтарда көп кыз бар, эркек достору барбы, жокпу? Балдар Кыз балага жакын да, эми өзү садикке келет, эркек балдар бар, толтура эле, бирок садикте кыздарга жакын да. Сиз аябай кыз болсун деп кааладыңыз беле? Жок, жолдошуңуз кыз болсун деп кааладыңыз. Жок. Андай эме көп проблема болбойт, сиз коркконуңузга кереги жок, ал чоңойгондо эме болот, өзүнүн эмесине келет, проблема болбойт аны. Аны просто сиз баягы апасы катары эркек баланы критикалабаш керек, жөн эле сүйөбөш керек. Мен рахмат чоң, Алла разы болсун. Эчтеке эмес. Бир-эки суроого берели дагы. Жаңы кишилер кошулгандарды кошуп бир суроолорун алайын, анан. Рахмат барыңыздарга, бирөө жазыпты, Аллах экидине разы болсун дептир. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен бат-баттан эле суроомду берейин, элдерге очередь жетсин. Менде мындай суроо бар да. Мен өзүмдү издеп жүрүп, коммерцияга эле жакын экенимди сездим да. Мен бала бакчада тарбиячы болуп иштечүмүн. Өзүм кесибим боюнча соцработникмин, институт социального развития бүткөм да. Анан бирок ал кесибим менен иштеп көргөн эмесмин. Анан бала бакчада тарбиячы болуп иштедим 3 жыл. Анан иштей албайт экенмин да, гос жумуштардачы. Анан өзүм продуктовый магазин бар болчу, аны жаап азыр хоста бар да, биздикичи хоста бар ачкам.
Анан менин көйгөйүм элдерге карызга берип салган да. Карыздарга берип эле анан жок деп айткандан эмете берем да, ушу койчу эми бүтүп алсынчы деп элечи. Анан кайра бирөөдөн карыз алып товар алып келем, кайра ошону чыгарыш керек болот да. Ошону чыгарам да кайрачы. Ошол өзүмдүн акчам менен иштеген туура болобу же ошо бирөөнүкүн алып иштетсем деле ошол деле туура жатабы, кандай деп айта аласыз? Эми сиз баягы жакшы кишимин деп образ бар экен да. Менде ошондой проблема болчу, мисалычы, анан бирөөгө акча берсең, мисалы, бербесе эле макул деп эме кылыпчы. Анан мындай нерсени үйрөндүм, ал бир эмеденчи, психологдон үйрөндүм. Ал мага мындай деди: "Сен максат, сенде плохой Макс деген коркуу бар экен" деди. Страх. Плохой Макс деген коркуу. Мисалы, бир нерсе кылыш үчүн жаман болуп калбайын деп кыласыз, же мени мактасын деп кыласыз. Эки мотив бар да адамдачы. Бирөө сизди макташ керек, сиз ага муктажсыз. Сиз аябай жакшы ушинтип элге жардам берип мындай кылып деп ошол айткан кишилердин сөздөрүнө муктажсыз, же мен муктажмын. Же мени жамандап койбосун деп туруп, ошондон корком дагы, ошо кыла албаган нерсемди кылам. Эми караңыз, сиз бирөөгө жардам бердиңиз, мисалычы, ошонун ичинде баягы акчасын албадыңыз, анан эме кылдыңыз. Ал жерде мени жакшы көрсүн десеңиз, итегеле ал жерде сооп жок ужачы. Эми мисалы, ал сизди мактап койду да, туурабы? Анан экинчиси, эгер ал жаман деп каласың деп коркуп атсаңыз, Кудайдан коркпой, адамдан коркуп атасыз. Ошондой ситуация болуп калат да. Бул жерде кандай решение кылыш керек? Во-первых, алар кээ бирки адамдар ал жардамга муктаж эле жок, бирок биз ойлойбуз ага муктажы бар экен деп. Бир. Анан границаларды өзүңүз кылдыңыз. Мисалы, бул кишиге мындай кылса боло берет деп туруп бир жолу сурады, сиз ошондой кылдыңыз да, значит болот экен, ошого көндү. Анын дагы жарым себеби сизсиз да. Ал андай киши эмес, дайыма ала бер эмес. Ал деле башка бербеген кишиге барса, бербесе ал дагы барып сурай бербейт. Берген кишиге сурайт да, ошо сыяктуу. Ошого биринчи очередь мен ойлойм, сиз мисалы бирдемге кылсаңыз, Алла ыраазычылык үчүн кылып атасызбы, же алар мактасын, же мен жаман деп калбасын деп кылып атасыз. Үч нерсе менен да. Жок, ал ошо Алла ыраазычылыгы үчүн деле кылбайм, анан жаман көрүп калбасын деле дебейм, просто жок деп айта албай элечи, анан берип коюп эле, анан жок деп айта албаганыңыздын бир себеби бар да, туурабы? Жок деп айта албаганыңыз, жок десеңиз, сизди жамандаса сизге жакшы болобу? Бербей койду. Ал өзү жаман болуп калат го деп берем да. Мына өзү кандай өзү жаман болуп калат деп сиз аябай жакшы киши болуп атасыз да, түшүндүңүзбү? Неловкий положенияга болуп калбасын деп мейличи, мейлен берип койчу деп, анан эми мен ошол анча кийинчи мондай көп экенде, анан кайра өзүм товарга барышым керек болот, элдер акчамды кайтып бербейт, анан мен кайра бирөөдөн крупный сумма алам, кайра ошого алып келип кайра чыгарып эле, иш кылса выкручиваюсь да. Сиз аларды ойлошуңуз үчүн, аларга жакшылык кылыш үчүн сиздин ишиңиз болуш керек. Сиз дальше ошондой кылып кетесиз. Сизден башка бирөө кылбай калса, аларга да жардам бербей калат эч ким. Сиз өзүңүздү баягы мындай өзүңүзгө бир аз тың болушуңуз керек деген сыяктуу да. Чтобы аларды ойлош үчүн. Мындай жакшы кишилердин проблемасы ошол да, баягы өзү вообще ноль минуска кирип калат да, жылабай калсаңыз, сиз аларга дагы жардам бере албайсыз да, туурабы? Айталы, башка бирөө да акча бербей койду, сиз товарды алып келе албай калдыңыз, элдер да товар албай калды, эмне болот анан? Банкрот. Банкрот болдуңуз, иштен чыктыңыз, анан эмне болот? Аларга да эч жардам болбой калат. Жардам берейин десеңиз бере албайсыз, анткени сизде да жок. Ошол болот да. Бул жерде проблема не только менде, менин жолдошум дагы ошондой болуп атат да. Ал дагы анда сиздерге Кудай берет экен да, башка эме жок. Бир жагынан ошондой. Ишиңизде жүрүп атсаңыз болот. Мен хотя бы мындай алданбайм, давай бер деп мынтип сурайм да, ал прямо алданып келет да. Дайым бирөөнү эле 20 миң алдатып ийди да. Нерсе бар. Кээ бирки кишилер, наивный кишилерди элди алдай албайт. Чынында Кудай коргойт анычы. Эми какой-то алдап эме болсо, значит, какой-то ошондой да болуш керек экен сыяктуучу. Анан кээ бир аябай шустрый кишилер бар, ушунчалык өзүн тың кармайт, эми алданбайт, эме болбойт. Бирок аны деле элдер алданганга аракет кылат да, мисалы көбүрөөк алдаган кишиге аракет кылат да, ошол сыяктуу. Эми бул жашоо. Определенный принциптер бар, эмелер бар. Мен сизге муну кылыңыз, тигини кылыңыз деп айта албайм. Бирок мен өзүм жашоомдон өткөн, сиздикиндей ситуация бар. Сиз мисалы чоңураак максат койсоңуз, мисалы мен ойлодум да, мен эми бирөөгө жардам берейин, тигиндейлер, мен канчалык жардам берем эгер акчам жок болсо?
Мен ушунча ийгиликтүү болсом, ушунча бай болсом, канчалык жардам бере алам, туурабы? Же бирөөгө акча менен жардам берем, же бирөөгө ошол бизнеси менен баягы өзүгө үйрөтөм, ал өзү акча тапканды үйрөнүп алат. Кайсынысы выгода? Ошо сыяктуу да. Өз акча таап алган выгодныйраак Ал болот. андан да ыраазы болот да, туурабы? Анткени бир жолу берсең болду, жеп койду, же товар бердиңиз, куруп койду мисалычы. А сизге ага үйрөтүп койсоңуз, ал өзүнүн акча таба же өзү эме кыла турганды, ал андан да жакшы болот да. Суть ошол да. Мен азыр мисалга ар кимге жардам берем деп, могул жерде бирөө акча бер, тиги бирөө $2000, бирөө $1000 монту бер дейт. Мисалы макул мен бердим мисалы баарыначы. Анан акчам калбады, өзүм да жумуш кыла албай калдым мисалычы. Анан кийин болду, анан кийин дагы бирөөгө жардам бере албайм. Чоң жардамдар келбейт андачы. Бир ошол. Анан экинчиси мындан да ойлоңуз. Бүт нерсени Кудай контролдоп турат. Мен мурда ошо клиентибиз $200,000, €200,000 жоготкондо, биз €30,000 банкрот болгондо, аны аябай ичим ачты да, кейдим да. Анткени ал көп жоготту да, туурабы? Ал Европада. А мен €30,000 жоготтум, меники азыраак ага карагандачы. Ал аябай көп жоготту, кейдим эле. Кийин ойлондум. Ойлонсом, оюма мындай нерсе келди. Мен ага неге кейип атам? Анын акчасын мен алган жокмун да, туурабы? Банкрот болдук, болду. Мен менен связь жок, бир. Анан Кудай ага ошончо акча бериптир, ошонун €200,000 алып алыптыр. Анткени анын үйү бар €2 миллион. Дом да, мисалы Германияда. Ал 200,000 жок. А мен акчам аз эме, мен 30,000 жоготтум, мен еще хужемин да, ситуациядачы. Ошого байдын акчасы жоготсо ичиң ачкан кереги жок. Ал Кудай менен арасында связь бар. Бир алыш бериши бар. Кедей деле ошондой. Попрошайка. Ооба, жана деньги аз болгондон окугам, ооба. Тиленчи бар, мисалы алды эле биз айтабыз, аны аябай кыйналып атат, тигиндеп атат депбиз. Биз каяктан билебиз? Ал бир нерсе каалады, через него ошентип байып мисалычы. Ошо сыяктуу. Подожди. Привет. Привет, тата. Сиздин сурооңуз боюнча мындай. Азыркы ситуацияңыз бирдемге кайталанып атса, сиз анда постоянно кылган нерсеңизди өзгөртүңүз. Бир результат чыгып атат го, постояннычы. Siz bir nерсе азыркыдай күнүмдүгүдө жашабасаңыз ушундай результат чыга берет. Эгер результатты өзгөрткүңүз келсе, ошо күнүмдүк кылган нерсеңиз, күнүмдүк кылган решенияларыңызды башкача кыла баштаңыз. Өзгөртө баштаңыз. Ошондо результат башкача болот. А ошо мен бирөөдөн акча алып барып чыгарып келип атам деп атпаймынбы? Ошол туурабы же өзүнүн гана акчасын оборотко таштаган жакшыраак болобу? Эң жакшысы кайсы сизге? Мен мынтип эметем да, тигинин акчасы жөн эле турат, аныкын ала турайын дагы, 25% түшсө дагы прибыль тигинсин чыгарып берип коем дейм да. Анын акчасы деле жөн эле турган жок да, ал турсун да, ал да калып атат акчасын. Сиз өзүңүздүн акчаңыз болсун. Неге бирөөнүн акчасы кылдыңыз? Ошо жөн эле турганча давай мага бере тур деп мен алып кетем да, ошо берчи алды акчаңды мен товар алып келе калайын деп барып алып келем да. 25% түшсө. 25% ага бересизби? Жок, мен өзүмө кала турганычы. Мен ага мисалы 50,000 алсам 50,000 эле берем. Өзүмө прибыльчи. Аны кыла бериңиз, бирок максатыңыз андай болбош керек да, сиз целиңиз ал болбош керек. Целиңиз эмне сиздин? Эч кимге муктаж болбой, өзүңүздүн акчаңыз, өзүңүздүн ошол магазиниңиз, же өзүңүздүн чоң бизнесиңиз, вложенияңыз, жериңиз болсун, собственный. Ошондо күч болбойбу сизде? Турада, туурабы? Анан аны жолдошум мындай кылды эмес. Просто сиз каалаңыз, сиз менен эле связанный жашооңуз. Рахмат. Анан дагы бир кичинекей эле суроо. Карта желаниегечи обязательно датасын жазыш керекпи же жазбай деле чаптай берсе болобу? Мен карта желанияны жакшы билбейм, бирок менин техникада дата жок. Менин техникада ошо датанын ордуна жакында болоруна канча процент ишенем. Ошондой бар. Рахмат агай. Эчтеке эмес, ийгилик каалайм сизге. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Мен саламатсызбы, Максат мырза? Мен суроом Абидадан кантип айрылса болот? Абидадан мен ошол мурда техникалар ошо кагазга жазыш керек, анан өрттөбөш керек, же баягы кишиге айтыш керек, же жазып жибериш керек, ушундай билет элем. Азыр бир эле техниканы совет берем, ошо эс ачкыч деген техниканы берем. Анткени ал ошондой действительно аябай иштейт экен. Анткени бул не только Абида баягы фобиялар барго, фобия. Ошо фобиялардан дагы уже кыска ошо 5 мүнөттүк техник тренингдеги эмеден упражнение бар, ошону кылганда эле уже ошо чыгат экен. Анан буга мен ишендим, анткени бул мен өзүм колдондум да ошону.
атак абидан чыгышы оңой эмес, фобиялардын чыгышы оңой эмес да, мисалычы. А бая техниканы колдонуп, сиз Бишкекте жашасаңыз, анда келиңиз тренингге, Чыңгыз мырза менен. Сиз Бишкекте жашайсызбы? Ооба. Анда сөзсүз келиңиз. Мына 0770 520 321. Ушул жума кылабыз, 14 киши чогултабыз, бир киши кече жазылган, мурда күн жазылыптыр. 14 кишини чогултуп, ошол жерде ошол абида, фобия, депрессия, ошондой жаман стресс же баягындай эмне эле, жини келген, ошондой нерселерди биз мындай ошону кылабыз 14 кишиге. Еще bir суроом бар. Уверенность, өзүнө уверенность болуш үчүн. Уверенность болуш үчүн мындай нерсе. Уверенностьти баягындай алып келип, анан тек койгон ситуация болот да. Уверенность деген сөз баягындай адам күнүнгө уверенный жашай албайт. Ал мындай адам мындай түшөт да. Именно бизге керек боло турган нерсе уверенность качан керек? Bir ситуацияда керек, туурабы? Мисалы, сиздин бир ситуацияңызда керек да. Эмне үчүн керек уверенность сизге? Мисалы айталы. Жумуш баштаганга, какой-то бир бизнес баштаганга. Бизнес баштаганга, жумушка уверенность керек да. Ошол өзү мындай, уверенность дегенде мен мурда мындай техника айтып элем. Баягы бул Тони Роббинс техникасы баягы эме зацепка деген бар да. Мисалы, могул жериңиз кармайсыз дагы, мындай элестетесиз бир успехиңизди мурдагы. Элестетип аябай сүйүнгөндө басасыз. Анан дагы бир өнесиз басасыз. Анан 3-4төнү басасыз да, мындай кылыпчы. Мисалы, бир жериңиз же колуңузду мындай кыласыз, бирдемке баягы зацепка кылат да, ошончо. Анан баягы жерде уверенность келгенде, уверенность чыгарыш үчүн баягыны мушундай кылсаңыз, ошол арка-аркага эстелет дагы баягы успехтериңиз, анан ошол жерде уверенность көтөрүлөт. Ошондой бир техника бар. Бирок ошол эле убакта ошол эс ачкыч менен дагы уверенностьти да киргизсе болот подсознанияга. Бир. Анан коркуу да болушу мүмкүн. Уверенностьтен көп коркуу да болушу мүмкүн. Коркууну Брайан Трейсинин техникасы бар. Эки нерсе бар. Желание, анан знание. Желанияны аябай көбөйтсөңүзчү, ушунча каалап, ушундай болсо, мындай болсо көтөрсөңүз, анан знание деген ошондой, мисалы, азыр бир иш баштайын деп атасыз, ошол иш эмне, ким билет, андан сурайсыз, эмне болосу, барып көрөсүз, ошолон бүт информация алсаңыз, уже коркпой каласыз, анткени билесиз. Ага чейин караңгы, адам караңгыдан коркот да, туурабы? Анан мисалы караңгыдан эшикке чыгып, бакка барып, ошол жерге бирдемке байлап келиш керек болсо коркот адам, көрүнбөйт, басып алам бирдемке, бирөө балким ит жүрөт, балким жөөт жүрөт, бир шайтан жүрөт, эми ар нерсе оюна келет да, туурабы? Жарык болсо көзү көрдү. Көзү көргөндө ал аяка баргандан коркпойт, анткени көрдү. Ошо көрдү деген сыяктуу ал нерсени билишиңиз керек да, мындай. Информация, знанияңыз болуш керек. Мисалы, бир нерсе знания болсо, мисалы, бир какой-то симптом болду, туурабы? Симптом болгондо анан бул эмне деп билбесеңиз ушундай, докторлор билет, андай эмес, муну кыл дейт да, бир дары берет же муну кыл дейт, анан сразу өтүп кетет сыяктуучу. Билбеген нерседен коркот да адам, ошо билиш керек аны. Үйрөнүш керек. Макул, рахмат сизге агай. Көрүшкөнчө, барыңыздарга салам. Болуптур. Тренингге келиңиз, күтөбүз анда. Ошо абидалар чыгарыш үчүн. Хорошо. Болуптур. Макул. Бирөө эс ачкыч дегенде эс эмес, ал деле жакшы экен. Эс ачкыч деген эсибиз бар го, эсибиз, акылыбыз, эсибиз. Ошол эсибиздин ачкычы, эс ачкыч деген. Техниканын аты ошол. Ошо Салмас Максатбайке жооп берип коюңузчу. Менин 9 жашта балам үйдөн атасын эмне дейт, эжесинин Assalamu alaikum. Жақсыбы? Промоюңузду постоянно көрөбүз дагы. Жакшы, кубанычтамын. Ошол анан ушул только ошо бардык эле ошо баягы проблемасын айткандар көбүрөөк угуп калам да. Мындай болсо, ошого мен дагы бир уланып көрөйүнчү. Siz менен бир сүйлөшүп көрөйүнчү. Өткөндө да улан чалсам, улан бир неме болдум эле. Бошой калдым деп. Айта бериңиз. Ошо биз дагы азыр ошо бир бизнес боюнча да. Эч эле ишенич жок, баягындай болуп. Ооба, үйдө экен. Ошого сиз
Жо, мен ошо эми кылсамбы деген ой болуп атат да. Анан ошону баштасамбы же баштабасамбы деп эле азыр ортодо турам деген. Баштап эле коебуз. Неге баштайсыз? Эми азыр Кыргызстанда бекер жүргөндөн көрө иш кылып. Ой, бекер жүргөндө жөн эле иш кылып, бирөөгө барып жардам беребиз, бекер жүргөн болбойсуз да. Эми жок, ошо бекер жүргөн болбойсуз, ошо бирөөгө деле жардам бергенде беребиз. Эми бирөөгө жардам берүүгө, ол бирөөгө жардам берип бекер эле жардам бере бербей. Пул иштеш керек да. Бала чакаңыз барбы? Ооба, бала чакам бар, ооба. Балдарды ким карайт, ким багат? Азыр ата-энем менен турам да, ошо ата-энем карайт, өзүбүз карайбыз. Канча балаңыз бар? Азыр эки кызым бар. Төртөбү? Жок, эки кызым бар дейм, эки кызым. Эки кызыңыз бар, жакшы. Анан эмне максат коюп атасыз? Эмне кылайын деп атасыз? Эмне үй салайын деп атасызбы же эмне кылайын деп атасыз? Жок, ошол бир иш баштасамбы деп атам да, ошого эми бир бизнес. Ошого бирөө кармап турабы же акча жокпу, эмне болуп атат? Акча жок болуп атат. Ошо акча жоктон башталбай, акча жоктон башталбай анан. Акча болсо сразу баштайсызбы? Эми акча болсо, ооба, башта акча эле болсо азыр Кыргызстанда билет. Акча любой нерсе акчага такалат. Ооба, аракет кылсаң болот да бардыгы. Азыр оюңузду өзгөртөйүн. Биринчи акча эле болсо иш болот деген, бул любой бизнесменден сураңыз, ошо именно ошол кишиге иш болбойт. Сиздин оюңуз акча эле болсо мына иштер болуп кетет десеңиз, ал болбойт. Биринчиден ал жөнөкөй бизнес кишилер айтат, ал акча болсо деген ал ишти билбейт экен деген сөз. Сиз эгер азыр акча эле болсо кылат десе, ол адам ишти билбейт, жөн эле акчага такып коюп атат дейт. Ишти билбейт экенсиз. Анткени эмне баштайын деп сурап атат, акча эле болсо бир. Экинчи, дин жактан алып калганда, акча эле болсо бүт нерсе болот деген сөз, Кудай эле болсо болуп кетет эмес, акчага кылып атат. Акчадан күтүп атат анычы. Акча кагаз турабы? Аны акчага такалбайт эч нерсе, Кудайга такалат. Ошол нерсе, ошол эки вариант. Бириси жөнөкөй бизнесмендердин айтканы акча эле. Эгер сиз бир нерсе баштайын десеңиз, акчага такабайсыз. Бир нерсе баштайын дедиңиз да, туурабы? Мисал айттыңыз, товар алып келип сатайын. Барасыз ошо кишиге, жардам берип коеюн деп, товарын алып келип сатышасыз, эме кыласыз, ошо ишти карап үйрөнүп аласыз. Үйрөнүп алгандан кийин мен сага иштейм, мага бир аз акча бер, ушунча процент бер, мына ишин мен кылып берем дейсиз. Акча койгон жоксуз. Ага да жакшы, кичине эле акча берип атат, долясын көбүнө алып атат. Мен 20% алайын, сен ошо 80% сен ал, сен итеги эле убактың жетпейт же бияка барбайсың, мен ошол айга мен алып барып сатып берейин. Доверияга кирдиңиз, акча койгон жоксуз, кылып атасыз, ага 80% түштө, сизге 20%. Түшөрсүн, анткени сизге итеги эле акчаңыз жок, эчтеке кылбай эле отурат элеңиз, товарды билбейт элеңиз, кантип сатканды билбейт элеңиз, ага кошулдуңуз, ага аябай эме кылдыңыз, жардам бердиңиз. Ага да жакшы. Сразу сизден иштетип атат, 80% алып атат, же аз алсын, айырмасы жок. Договор түзөсүздөр да. Ошо сыяктуу. Ошон үчүн бир иш баштайын дегенде кантип баштайм деген суроо келет оюначы. Ошол нерседе анан акча керек деп суроо, бүт бар ушунт. Ошол туура эмес нерсе. Бир нерсени баштасаң акча болсо болбойт. Бүт бизнесмендер караңыз, акчасы жок баштаган. Бир жерде иштеген, аны көргөн. Анан товарды алып келип берген. Анан даже клиент өзү акча берген, анын ошонун акчасын колдонуп алып барган. Анан аяктан акча түшкөн, ошон чоңойгон. Ошого баягы азыр ким акчага такалат бүт нерсе десе, значит ал киши бизнес кыла албайт экен деген сөз. Ал бизнесмендер акчасы жок, минуска кирип кеткен, бир жолун таап ошол жактан чыгат да. Мен досторум бар, мисалы Россияда кече эле бир досум менен сүйлөштүм. Ал 4 жолу минуска кирген да, банкка $60,000, $100,000 банкрот болуп. Даже анын таныштар айтыр, бул уже труп дептир, бул өлдү уже. Бул бала өлдү дептир да. Анткени действительно канча минуска кирип кетти да. Аны аз туруп да ачып кетти атыжачы. Ошол бизнесмен болот, эми. Атак сизде эч нерсе жоготпосоңуз, бизнеске киришиңиз аябай кыйын. Жоготпойн деп корксоңуз, мисалы, минуска кирсең, корксоңуз.
Ошо сиздин состояниеңиз биринчи бирдемке кылайын десеңиз, барып кыла бересиз. Ошо бирөөдөн үйрөнүшүңүз керек. Ал мектептен курс, коучинг эмес. Именно бирөөнүн жанына барып көрүп, досуңузбу, байкеңизби, таанышпы бирөө. Ошол эмне ишти кааласаңыз, ошонун ичине киресиз, үйрөнөсүз. Жок дегенде барып отурасыз ошол жерде. Товар сатып атат да, туурабы? Бирөө мисалы базарда сатып атат. Ошол жерде отурсаңыз, кантип сүйлөшүп атат, ким келди, ал кантип эме кылып атат. Аны отуруп чай ичип, ошого кандай иштеңиз жакшы, ошону таанышып отуруп, анан кылгандарын карап үйрөнө бересиз. Анан жөн бантып үйрөнө албайсыз. Мояка отуруп алып, акча болсо мынаны алмак, мынтип сатмак. Алдыңыз, алсаңыз алып келсеңиз эч ким албай койду. Алып келсеңиз күйүп кетти, бузулуп кетти. Эмне кыласың? Алып келдим эле болбой калды, эми ошойдун эми болбойт экен деп коесуз, туурабы? Болбойт экен десеңиз, өзү заранее эле болбойт ал нерсечи. Жок, ошол деген нерсе жок. Туура айтасыз. Эми бияктан дейм алып психологиядан резко адам баардыгы ошентип ойлоп алат экен да. Ошого азыр сиздин көп маалыматтарыңызды көрүп, ошо баягы мындай кылсам мындай болот деп, али көп советиңизди угуп атам да, мына промойдон. Ошого мисалы бизнеске баштайм десеңиз, любой бизнеске баштайм десеңиз, ошону барып көрүп сезишиңиз керек да. Бирөөгө иштесеңиз, ошол жерде жардам берип кылсаңыз, ошо бүт сиздин ошибкаларыңыз ошо жаап кое берет. Ал деген сөз, сиз расход кылбай үйрөнүп алдыңыз да. Даже акча бербей үйрөнүп алдыңыз. Мен айтмакмын, ошол итак эле ошондуп иштеген киши, шыгыңыз болсо, же сиз аябай доверить этсе, эме кылса, ага жакшы наоборот. Аны байыткан болосуз да. Аны байытсаңыз, ал сизди байтат. Ооба. Любой мисалы мен бирөө иштесе, келип алып туруп, ушунча акча бер, сага мындай кылам, Instagram көтөрөм, ушунча акча бер, тигиндей мындай десе, мен аны тааныбасам, продукциясын билбесем, бирөө келип эле мага жардам берип, пост кылып, менин видеолорумду кыркып эме кылса, с удовольствием да, молодец, иш жакшы болот экен, мага деп берем да. Эми любой киши ушундай кылат да. Ооба, туура айтасыз. Ошо сыяктуу. Жок, ошол менен эми сиздин сөздөрүңүз көп аял кишилер, эркек балдар чыгып, баягы студент балдар чыгып атат да сизге. Ошого мен дагы бир сиз менен ошо байланышып эме болуп көрөйүнчү бир. Жакшы, рахмат. Эми чыкканыңыз жакшы болду. Аны көп кишиге сиздин сурооңуз дагы эме болду да, баягындай. Алардын да ушундай балким суроосу болгондур, аны ошондой эме кылып. Сиз азыр айылда жашайсызбы? Ооба, айылда турам да. Ошого айылда бирдемке эгесиздерби, экпейсиздерби? Эгебиз. Бизде көп эле нерсе эгилет. Дарбуз эгилет, бедем, макалар, сабиткалар, арпа, будай деген. Сиздерки барбы, өзүңүздүкү барбы? Ооба, бизде деле бар. Сиз менин оюмча даже ошондой кылып, ошол бизнеске кирсеңиз болот, аграрный бизнеске. Өзүңүз эгесиз, өзүңүз сатасыз. Сатканда барып клиент табасыз дагы, мен сага ушунча алып келип берем дейсиз. Ал базарда эле отурат, ал барып терип отурбайт да, тандапчы. Мен сага жүктөп алып келип берем дейсиз. Ал базарда отурат, сиз алып келдиңиз арзаныраак, ал да сата берет. Ага проблема жок, акчасы да бар. Ошондой бизнес кылсаңыз болот. Аны айылдагы бүт бааны чогулткан, мага ушунчадан бергиле деп, алардын аласыз дагы. Аларга айтасыз да, мен акчаңы алып келип берем деп. Алардан акча берип эле товарын аласыз дагы. Дарбуздарын алып барып туруп ошо Ошко же Бишкекке өткөрөсүз дагы. Мына келди деп. Тиги да тапсын да, ага адамдай жакшыраак доступцияны бериңиз. Өзүңүздө разница болсун, болду. Тиги да байыды, ол саткан кишиңиз да байыды, сизге да акча түштү. Бирөөнү байытканды билбесеңиз, өзүңүздүн байышыңыз кыйыныраак. Анткени сизге бирөө баа бериш керек да. Баа бериш керек. Бул адамдан пайда чыгат деш керек. Сизде эч пайда жок болсо, ал адам неге берсин сизге? Туурабы? Же сиз тиленчи болушуңуз керек, жок дегенде ага рахмат айтып атасыз, ошо пайдаңыз тийип атат. Кайрадан. Бир нерсеңиз пайдаңыз болуш керек да адамгачы. Бир баалуулук жаратышыңыз керек да. Бул жигит мындай, же честный, же бирдемке, же бул ишти кылат, бул кыла алып эме кылат деп ошо сыяктуу. Бир баалуулугуңуз болсо, адамдар сизге чалат. Максат Муктаров бир техника үйрөтүп аткан үчүн, балким адамдарга пайдасы тийген үчүн алар уже жазып атат, суроо берип атат, тренингге катышып атат. Макул деп тренингге барып коелу, кымбат деп атат, 10 000 сом. Ошондой болсо да макул, бул ондан да чоңураак экен деп туруп бисковать этип атат, мисалычы. Ушундай бир баалуулукта мен ага чейин, бул жакшы нерсе, элдер алсын, менден ал, аны сен элдерге бирдемге бер. Анан кийин элдер алып баалагандан кийин, анан сен баалуу болгондон кийин, анан сага бирдемге бергенге даяр болот да. Бермейинче ал нерсе болот. Ошого өзүңүз аябай бекер иштеп калдым, мындай справедливый, несправедливый андай нерсе ойлобоңуз. Раз келди, кылып кете бериңиз. Ал сизге сөз кайтат.
Кылган нерсеңизди бирөө акчасын төлөбөй койсо дагы, ал ошо акча төлөп калып кетти эмес, эч качан андай болбойт. Сөзсүз бул дүйнөдө бир жактан чыгат. Башка жактан чыккан, андан чыккан деген мааниде. Ал кыргызчада мындай, сенден келбесе Кудайдан келет деген сөз. А биз айтабыз, сенден келбесе Кудайдан келбейт деп туруп, дагы эле ошону күтүп, ошону менен урушуп жүрөбүз да. Сен өзүң айтпадыңбы Кудайдан келет деп? Ишен да до конца тур да аягына чейин. Кудайдан келип атат, же байка келип атканын көр, мисалчы. Кээ бирде байкабайбыз да, башка эле бир нерседен ойлоно беребиз. Ошо сыяктуу. Макул, чоң рахмат сиз байланышка чыкканыңыз үчүн. Сизге ham рахмат. Ол жерде киночу Space State 30.000 айлыкта айылдыктар көтөрбөйт да дейт. 30.000 10.000 айылдыктар көтөрбөйт туура айтасыз. Айылдыктарга жеме болсо, азыр менин түз эфирлеримде аябай көп эме бар, техникалар бар. Сиз бекер акчаңыз жок болсо, ошонтип алып аябай көп өзгөрсөңүз болот. Бул жерде эч эме жок. Сиз ал сөзсүз мисалы, азыр мисалы бекер эле ушул түз эфирлерден YouTube'дан көрүп канча кишилер үйрөнүп ал жерде, акча берген жок. Бүт нерсе бекер, бесплатно ошол жерде турат. Мен техникалар баарын ачык эле айтып жүрөм мисалчы. Проблема жок. Ал жерде сиздин эгер бир себеп, кандай десем, бир причина кылып эле ушунун айынан ушундай болду десеңиз, анда жашоого нааразы болгонуңузду билдирет. Анткени ошондой болгон ал кишинин жашоосу өзгөрүштө кыйыныраак болуп калат да. Ошого сиз нааразы болбоңуз. Бирөө 10.000 берип катышып атса, ал 10.000 кымбат, аны катышпа дегениңиз сиз ага эмне, ал өзү карап эме кылпайбы? Ошо сыяктуу да. Ошондой анда. Акыркы бир-эки суроого жооп берейин дагы, анан бүтүрөлү. Айнура дейт, өтө сонун кеңешиңизге дейт, Алла разы болсун дейт. Сизге да рахмат. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, саламатсыз агай? Саламатчылык. Акыркы убакта жаштар чыгып атат да, жакшы. Мен да студентмин. Жакшы. Канча? 5-курс. Бүтүп атат. 5-курс. Буюрса. Кайсы бөлүм? Агай, мен суроом медицина. Медицина, жакшы. Агай, мен суроом мындай болуп атат да, каникулда үйдө жашап, анан чөйрөм аябай жакшы болгондо, ата-энем колунда эжелерим барчы. Анан саморазвитиемен заниматься алып, өзүмө жаккан жумуштарды жасап, аябай өнүктүм эле да. Мындай интеллект, анан душам, ички дүйнөм аябай чоңойду эле. Кийин анан окуу башталып, бул жакка келип, баягы токсик деп коет го, чөйрө, жаман чөйрөлөр болуп калды. Ошондой чөйрөлөргө алып, бир-эки жолу бир аз депрессия болдум. Ошондон кийин өзүмдү көтөрө албай атам да, бир аз дайыма ылдый болуп кетип атам. Анан ошондон баштап сиздин видеолоруңузду көрүп атам, чота аябай көп деле жардам бере албай калып атат да. Же өзүм ишенбей атамбы? Биринчиден баягы сиз өзүңдү өнүктүрдүм, тиякта чөйрө болду, мындай болду деп атасыз го. Ал деле мисалы өнүккөнүңүз баягындай какой-то времени болушу мүмкүн да. Определенный убакыттан кийин кылбай койсоңуз дагы эмеге келип кетесиз. Анын коренин эсептеш керек да. Сиз депрессияга киргенин бир-эки себеби бар да. Эмнеге өзүңүз билесиз анычы. Неге ошо депрессияга кирдиңиз? Какой-то бир нерсени каалап атасыз, болбой атат. Туурабы? Бирөөнү күнөөлөп атасыз мүмкүн мисалчы. Анан өзгөртө албай турган нерселериңиз бар болуп атат. Азыр чөйрө болду, бирдемке сырттан издеп атасыз. Эч кандай сырттагы нерсе адамга түпкү тамырына влияние кылбайт. Эгер адам билсе, өзүнүн бүт күч ичинде болгон үчүн канчалык токсик чөйрө болсун, эгер адам ичинде болсо, ал выживать этип кетет. Во-первых, ошону билиш керек. Адам аябай күчтүү. Эгер качан гана уже мен кылбайм, тиги күнөөлүү болуп атат, чөйрө болуп атат, тиги дегенде уже өзүнүн контролуну, күчүнү башка бирөөгө берип койгон болот. Любой адам ичинде күч бар, анткени ал Кудай менен связан. Кудайга связы бар да. Анын ичиндеги күч Кудайдын берген күчү да. Аны башка адам сындыра албайт аны. Адам ушунчалык күчтүү. Даже мындай нерсе бар да. Поражение деген бар го, поражение, жеңилүү. Адам өзү кабыл кылмайынча адамда поражение болбойт. Не деген сөз? Сиз азыр өзүңүз кабыл кылган үчүн жеңилип атасыз, депрессияга түшүп атасыз. Аны сиз кабыл кылдыңыз. Даже согушта дагы адам өзүнү кабыл кылбаса, мен жеңилдим деп айтпаса, ал өлөт, жок болот, бирок ал жеңилди деп аты чыкпайт. Ал жөнү өлдү болуп калат. Пораженияны адам өзү кабыл кылат. Сиз азыр өзүңүз жеңилгенди өзүңүз кабыл кылган үчүн ошо состояниедесиз. Аны өзгөртө албайсыз. Эми сиз буну түшүнүшүңүз керек.
Азыркы чыга турган ситуацияңыз сырттагы кишилер эмес. Мен коучинг кылсам, мени уксаңыз да, сиз өзүңүздүн фильтриңиз менен угуп атасыз. Мени жаман көргөн киши, мисалы, азыр эмне айтсам, ага жаман болор, любой нерсени таба алат. Аял киши уруш үчүн, мисалы, үй бүлөлөр айтат, аял киши уруш үчүн любой причина таба ала берет дейт. Сөзсүз бир определенный, именно уруша турган причинанын кереги жок. Могул жерде эмне кылбай койдуң, эшикти эмнеге катуу жаппай койдуң, жаптың, ар нерсе боло берет, мисалы, ошол сыяктуу да. Бир нерсеге решение бергенден кийин, бул мындай дегенден кийин, сиз өзүңүз кабыл кылгандан кийин болду уже, только жашоо ошондой көрүнөт. Генри Фордтун сөзү бар. Мен кыла алам десең дагы туурасын, кыла албайм десең дагы туурасын. Айырмасы жок. Кыла алам десе адам, аны эч ким токтото албайт. Действительно, ал бир жолун таап, эстеп, бирдемке кылып ал жерден чыгат. Эгер кыла албайм десе дагы эч ким жардам бере албайт. Азыр сиздин состоянияңыз кыла албайм деген состояниядасыз. Эми өзүңүз айтканыңыз. Ошо мурда позитивный ойлоп кыла алам деген үчүн баардык нерсе болчу эле да. Сиз айткандай Кудай сүйгөн пендесине баардык адамдарга жакшы көрүнүп койгон дегенде башында жакшы болчу, анан кийин ушу состояниядан түшүп кеткен сайын ушу жаман болуп баштады да. Адамдардын мындай кылган критикасы өтүп баштады. Критикасы ушу өтүп баштады да. Данный момент Кудайдын закону постоянно бирдей. Азыр кийини жок, азыр деле болот. Азыр данный момент ушул секундада сиз азыр тик оюңузду өзгөрсөңүз болду. Сыртта эчтеке көрүнбөй калат. Эч критика көрүнбөй калат. Бирок мен ошондой болуп атат, бирок бир аз убакытка болуп калат да. Ал неге дегенде ал сознательный болуп атат да, сознательный. Кыска убакыт болот сөзсүз. Ошого баягы эс ачкыч деген техниканы колдонсоңуз, критика өткөндө мен да ошондой кылдым. Карасам мага да критика тиет экен да. Ошончу кепилги досторум бирдемкеси алар менен мындай дискуссия кылып кетем. Бир хейтер бирдемке жазат биякачы, мисалы, мындай эми Кудай ушу мен Кудайга миң мерте ушу менин хейтерлерим аз го. Анан кепилге жазып калат жаңы эме киргендерчи. Анан ошо жинин келип эме болуп, мисалы, ошону баягы эс ачкыч деген техникадан баягы жин дегенди чыгарып салдым. Баягындай эмени чыгардым, эмнени чыгардым? Критиканы чыгардым. Критика кылса кыла берсин дегенде чыгардым. Чыгаргандан кийин анан баягы нерсе тийбей калды. Ошол анткени сизде мындай бар да, сиз жакшы адамсыз да. Мен жакшымын деп билесиз. Бирөө жамандаса, ал нерсе болбош керек дейсиз да. Жамандаса жамандай берсин. Эмне болуптур? Сиз мындай периште эмессиз да, туурабы? Мен периште эмес, значит адам пикири ошондой экен. Жамандаса жаман деп кабыл албайсыз да. Анткени отличник болушуңуз. Сабактарыңыз кандай? Жакшы окуйсузбу, жаман окуйсузбу? Сабактар жакшы эле. Сабактар мисалы окусам жакшы кетем да. Сабактардан ийгиликтер болуп атат. Өзүмгө ишенип атам да, жаралып атат. Результаттарын көрүп атам, бирок ушу мындай сырткы чөйрөдөн келген факторлор бир аз мени ылдый процессте жайлатып коюп атат да. Чоң ийгиликтерге жеткенгечи. Анан бирок кээде ойлонуп кетип атам, булар аябай жакшы болсо керек, может 1-2 жылдан кийин аябай жакшы болуп кетем депчи. Ошентип өзүмдү оңдоп атам, бирок баары кайра ушундай состояние болуп атат да, бир мындай тик өйдөгө учпай атам дегендей. Бирде ылдый болуп кетип. Алло. Угултабы? Вот. Өткөндө айттым го, мен мага жаштар эмеде, кандай десем, жаштар определенный нерсени үйрөнүп алсаңыздар, мисалычы, аябай мощный кетет да. Просто баягындай ал ичиңиздерде, адам ичинде да, ол жердечи, ошол. Мындай көчөдө жок, Америкада жок, булчу Кытайда эмес да, бул именно ичиңизде да. Ошо ичиңиздеги баягындай күч бар. Ошол күчтү чоңоюп атканда жаап коюшат, эме кылат, жөнүкпөй калат, ошо менен иштеш керек да. Ошо сизди мисалы эми билбейм, бир пример айтсаңыз го, мындай сразу чечип бериш мүмкүн, а так эме билбейм ичиңизде кайсы эмелер кармап турган эмечи. Во-первых, мындай бир мисал айта аласызбы мындай ачык же эмеби? Анан эме видео сакталат, анан кийин өчүрүңүз деп айтпайсыз. Хорошо. Элдер көрөт. Духовный китептерди окучумун да. Ичим аябай чоң болчу да, мындай чоң болчу. Духовный китептерди окуган үчүн өзүм жүрөгүм тынч болчу да. Анан кийин ушундай бул жакта окуу башталып калды, анан убактымды бөлүнүпчү, ар нерселерге бөлүнүп калды да, анан китептерди окубай калдым да. Окубай калган үчүн дагы жүрөгүм тынч болбой, Кудайга мындай өзүм
жакындап айткандай сезип анан ушундай болду да, Кудай сүйбөй таанбый деп. Анда мындай установкаңызда болушуң. Во-первых, баягы китеп окуса адамга бирдемке келет, азык келет, ал само собой. Анан сиз азыр өзүңүз айтып атасыз, китеп окуган үчүн ушундай болуп атат деп атасыз. Сиз өзүңүз установка кылып алыпсыз да, мисалычы. Мындай нерсе бар да, эми китеп деле кийин чыкканда, туурабы? Мен деле көп китеп окуй албайм да. Мен ойлодум анда, Максат Муктаров көп китеп окуса мынча информацияны каяктан алат, туурабы? Же мынча нерсе кантип ийгиликтүү болот, кантип бай болот, туурабы? Китеп окубай эле ушинтип атат экен. Даже китеп окубай бизге үйрөтүп атат экен дешим мүмкүн да, туурабы? Мен действительно көп китеп окуйм да. Бирок мен эмне окуйм? Мен аябай баягы тренингдер көрөм, аябай аудио книга кызыгам. Анан мындай мен күнүгө окуу дегенде, мындай динде дагы окуу деген икра, билесиз да, туурабы? Окуу деген сөз, баягы китепти ачып окуу деген мааниге келбейт алчы. Окуу деген сөз, азыр мен сизди окуп атам да, сизди окуп атам мындай жаш жигит экен, определенно мындай эмеси бар экен, бир аз назигирээк экен, баягындай пофигист эмес экен көрүңүз, мен сизди окуп атам. Сиз китепсиз, өзүңүз китепсиз, туурабы? Мен сизди окуп атам. Түшүнүңүзбү? Ошол сыяктуу сиз жашооңузду окушуңуз керек да. Окуу дегенде не обязательно китепти окуп эме кылыш. Мен китеп окуп атам, ошо, значит мен жакшы экенмин. Мен китеп окуп атам, жакшы экенмин депчи. Мен мисалы окуй албасам, анда ойлойм да, мен окуй албасам эмне кылышым керек? Туурабы? Анда мен эмне кылдым? Мен китеп окуйм, анда мен жашоону окуйм дедим. Анан бир техниканы үйрөндүмбү? Буну изилдейм. Сизден изилдейм, үйүмдөн, жолдо эме достордон, анан балдардан, келинче изилдеп буну окуп атам. Бирок китеп эмес бул. Китеп да бирөөнүн ою да, түшүнүңүзбү? Ошол сыяктуу. Эгер сиз аябай бир нерсени кааласаңыз, мага көп илхамдар келген. Илхам деген сөз бирөө ойлонуп, аны жазып, анан мен аны китеп окуган жокмун. Кудай прямой эле менин оюма келди, дың деди, анан акасы мындай турбайбы деди. Бул окуу да ошол сыяктуу. Ошого сизде мисалы китеп окубай калдым, уже сизде эме бар, значит мен жакшы адам болбой атам. Значит көп нерсени эме кылбай атам депчи. Анан сиз эгер китеп окуган жакшы, китеп окуган жакшы, китеп окубаса жаман десеңиз, азыр жаман адам болуп атасыз. Анткени окуй албай атасыз, туурабы? Бирдемке кылыш керек деп атасыз, адамдардын айткан сөздөрүн уктуңуз, аны кылбай атасыз, уже жаман адам болуп атасыз. Ошо адамдардын ою сизди контролго атат. Эч нерсе кылганга мажбур эмессиз. Мен аны каяктан билдим? Китеп окубасам дагы мен көп информация билип атам да азырчы. Анткени мен именно полностью китеп окуп, мага кызыксыз да, мындай утуу бир романды окуп уктап кетем мисалычы. Мага эмне кызыктуу, мага пайдасы эмне? Мисалы Наполеон Хиллдин китебин окуп чыктым, полностью, мисалы угуп чыктым анын аудио книгасы, Думай Богат деди. Ичинде эки эле эме бар, эки сөз бар. Максатыңды аябай жакшы аныкта, анан оттой жаңа каалооң болсун, бүттү. Анан мен китеп окугандан баягы определенный кишилер тандайм да. Бир киши монтип чыгат. Мен баягындай коренной аягындай аябай күчтүү техникалар тапсам, аны монтип байдалап, мо тренингде мындан айтат экен, монтип кичинелеп берип ошентип сатканды каалабам. Мен баягы крупный бирдемкени бергим келет да. Ошол сыяктуу. Ошого сизде мисалы китеп окубай калдым, значит мындай болуп атам деп өзүңүз айтасыз да. Көрүңүз, өзүңүз эме кылып алыпсыз. Ошого решение берип алыпсыз да. Ошон үчүн сиз постоянно китеп окусаңыз жаман адам боло бересиз да. Мен китеп окуган, мурда жакшы элем, азыр мурда аябай китеп окуйт элем, азыр жаман, мурдагыны эстеп атасыз да. Сиз мурдагыңыз сизге жардам бербейт да. Жөн эле уверенность берет. Сиз жаңы ийгиликтер жаратыңыз. Китеп окубай акылдуу болуңуз. Китеп окубай эме болуңуз. Көп информацияңыз болсун. Ага кайда бир мисал айтып кетейинби? Мындай болду да. Китеп окуп, духовный развитие кылган сайын аябай мындай бийик деңгээлге жетким келди да, духовночу. Анан окуу жагыман да ийгилик кылып, баардык жагынан аябай ийгиликке жетким келди. Ошо мисалы анан үйлөнүш да керек болду депчи, ошонун баардыгын ошо одновременно батыраак кылайын деп ушинтип аракет кылып өтүм да. Анан ойлоп койдум, окшойт, ошол туура эмес болду депчи, Кудайга тыштабай эле өзүм кам дей бердимби деп. Ошол жагы сөз духовныйдан да ийгиликке чыгам деп. Биринчи мындай кылыңыз. Биринчи, во-первых, атыңыз ким эле? Нурзамат. Нурзаман. Замат. Т. Замат. Т. Нурзамат кайтат. Нурзамат дейт, өзүңүзгө айтып атасыз. Менин азыр бүт состоянием идеальный. Бир проблема жок, бир кынтык жок, бир минус жок. Кудай мен ушундай жараткан, ушундай акылым менен, ушундай мен болду, мен ушуну кабыл кылам дейт. Анткени көбүнчө адам өзүнү жемелесе, жаман кылса, мен мурда болсом ошондо өнүгөм деп ойлойт. Анда көп өнүгө албайт. Өзүнү урушуп өнүктүргөн кишилер азыраак. Өзүнү сүйүп өнүктүрүш керек. Өзүнү сүйгөн высокомерскке кирбейт. Өзүнү сүйгөн деген сөз Кудайды сүйгөн деген билет. Анткени Кудайдын берген ошо каш, көз, кулак, мурун, ой, акыл баарыны кабыл кылса, сүйүнсө, Кудай ушунча берди деп, Кудай аны дагы өнүктүрөт. Сиз ага нааразы болуп атсаңыз, бир,
Анан жашооңузга нааразы болсаңыз, еще ким? Токсик, башкалар деп атасыз, чөйрө деп атасыз, түшүндүңүзбү? Алардын баарын Кудай контроль кылабы? Кудай бар, мен бар деген техниканы айттык го, мен бар деген жоопкерчилик өзүңүзгө аласыз. Кудай бар деген ошо чөйрө, пандемия, үйгө барып калды, мектеп, университет, алардын баарын Кудайга таштайсыз. Бирок сиз каалаганыңызды билишиңиз керек. Өзүңүз билбесеңиз эмне каалаганын. Анда Кудай сизге кантип берет? Кудай айтат, каала берейин деп атат, туурабы? Сөз менен. А сиз эчтеке айта албай атасыз. Сиз айтасыз, мына токсик, мына чөйрө мындай болуп атат, өзүм жакшы билбей атам, китеп окуй атам мындай. Анда эмнени каалап атасың? Көп китеп окуйн. Аябай эме болоюн, эне кишине болоюн, бактылуу жашайын, ийгиликтүү болоюн. Ошо каалаган нерсеңиз эмне? Ошолорду жазып чыгасыз. Ошо ошолорду билип, ошолорго кылып атам, бирок ошолорго аракет кылбагандай болуп атам да, мисалы. Ошол жерде айтайын. Азыр аракет кылбай атам деген сөзүңүз дагы жанакы айткан менен связан эле. Өзүңүздү жемелөө деген менен связан. Сиз эч аракет кылган кереги жок. Эч аракет кылган. Алмапуш озмо түштөп жатыңыз. Мындай да элдер менден сурайт, алмапуш озмо түштөп эле жатыр. Анда эмне кылыш керек? Аракет. Мына аракет кылып атасыз, эмне результаты жок. Значит, ал аракет деген туура эмес түшүнүк. Аракет эмне деген билесизби? Аракет деген сиздин оюңузда мындай кылыш керек дегенге кылыш керек деген аракет болуп атат. Андай эмес. Сиз каалаганда жашооңузга бир ситуация болуп калат, башка нерсе келип калат. Настаивать этип, ошону кылыш керек. Оюдагы эмес. Сиз жакшы окуңуз, отличник болуңуз, мектепти, университет красный менен бүтүрүңүз, мындай болуңуз, анан эмне болот билесизби? Жашооңуз кыйын болот, айлык аз болот, анан нааразы болуп жашайсыз. Түшүндүңүзбү? Ошо сыяктуу. Кудай красный диплом дегенди түшүнбөйт. Кудай жакшы диплом алды, биякта окуптур дегенди түшүнбөйт. 100 жыл мурда, 500 жыл мурда диплом жок эле, туурабы? Биздин түшүнүк булар. Адамдын чыгарган бир программасы. Ошого адамды диплом менен баалабаш керек. Адамды эме менен бүт адамдарды Кудай ушунча жараткан. Любой кишини урматташ керек. Анткени Кудайдын жаратканы. Az диплом барбы жокпу? Диплом болсо ылдыйраак карайбыз. Анан биз баарыбыз дипломго жүрөт. Диплом бирөөгө кул болуп иштөө деген сөз. Эми диплом албагыла андай манда эмес. Дипломду баягындай эме кылып алабыз да, баягындай ыйык кылып албаш керек да. Диплом, акча, bunday нерселерди баягындай аябай чоң көрүп ыйык кылып албаш керек. Бул акчага такалат, жана айтып кеттим го, акчага такалбайт, Кудайга такалат. Бир. Анан сиз азыр элдин эмесин көргүңүз келип атат. Молодец десин, мындай десин деп. Мен аны неге айтам? Анткени баары ушундай. Элдердин молодец, Нурзамат, Азаматсын десе гана иштей баштайсыз. Азыр көбүнчө дебей койгон үчүн уже депрессия келип кетет. Эми ушундай күчтүү үйрөнөсүз. Алар дейби, дебейби, алар барбы, жокпу, айырмасы жок. Сиз өзүңүз уже концентрация кыласыз жашооңузга. Азыр ошолор менен жашап жүрөсүз. Ата-энеңиз жанында сиз жакшы көрөт, туурабы? Тамак жасап берет. Анан сизди сыйлайт, анан мындай деп жакшы сүйлөшөт, анан сиз бирдемке айтып берсеңиз алар угат. Анан мояк келсеңиз бүт баары өзүнчө крутой же бирдемке болушу мүмкүн, сиздин сөзүңүздү укпай, же эме болот мындай. Ортодо фаворит болбой калдыңыз да, фаворит деп коет го баягындай. Любимый человек болбой калганда депрессия башталат. Анан плохой Нурзамат болуп калдымбы деп туруп коркуп, анан стресс башталат. Мен сизге айтайын, дүйнөдө айтайынбы? Эң алдыңкы, эң баягы ийгиликтүү адамдар интроверттер экен. 98%. Жөн эле баягы адамдар интроверт деген жабык кишилер. Мен ачык кишимин да открытый. Редкий эме болот экен да баягындай экстраверттерчи. Аны ойлодум да, анда мен неге анда открытый кишилер монтип эл таанып, элдерге сүйлөп, ал жакшы эмес десем, алардын убакыты ошого эле өтүп кетет экен. А беркилер отуруп ойлонот. Кудай менен связь кылат да, Кудайдан каалайт. Элдер молодец десе иштеп, молодец десе болсо депрессияга түшүп кетпейт алар. Аларда эме жок, элди ойлобойт дагы, өзүн кылып кете берет. Вот ошо сыяктуу. Сиздеги ситуация ошондой. Бирдемке берип атасыз, мисалы, көп тренингдер көрүп, интернетте эле бирдемке көрүп отуруп өргөндер, ошол моментте сознаниясы түшүнөт, жакшы дейт дагы, болду, ал 3 күндөн кийин өтүп кетет. Дагы ошон калат, дагы өтүп кетет. Мындай дозасы ошондой да, ал сознание 5%, күчү жок да, ал подсознание иштеш керек. Подсознание иштеш үчүн определенный принциптер болушу керек, определенный түшүнүктөр түшүнгөндөн кийин жашаш керек. Сиз 100 китеп окусаңыз да, ичинде бир нерсени кылбасаңыз, ал ошол наоборот зыян болот. Ушунча нерсени билесиз, адамдарды окупайсыз.
Хотя Кудай сизге баягындай сизден жаман адамдардан бир сабак берип атат, аны укпай коюңуз. Анткени сиз билесиз. Еще сиз красный диплом менен бүтсөңүз, о, болду. Профессор болуп калсаңыз, вообще эч ким укпайсыз. Жашооңуз оңолбойт. Оңолуш үчүн бирдемге кириш керек адам жашоосуна. А жашоого киргизбей койсо уже мен билем десе бүттү адам. Ал билем деген адам уже бүттү. Уже ал хоть каякта болсун, не деп коет эле? Миллиардер болсун, аябайса билем десе бүттү. Ал адамга дальше информация кирбейт. Анткени жашоо өзгөрөт. Информация, технология, бүт нерсе өзгөрөт. Техникалар өзгөрөт убакыт менен. Ошого билем дегенден бир аз качыш керек. Ошон үчүн жакшы окугандар, отличник, красный диплом менен бүтүргөндөрдүн жашоосу бир аз кыйын болуп калат. Анткени билем дегенде эч кимден үйрөнбөй калат уже. Жана неме болот да? Башка бирөөдөн үйрөнүш үчүн Кудай жөнөтөт. Любой кишиден, любой ситуациядан жөнөтөт деп ачык болуш керек. Сурооңуз? Жана Кудайга ташта дегенде мисалы мен неме да Америкага ординатурага кетейин деп атам да. Анан экзаменин тапшырам да. Экзамени болсо мындай достаточно сложный эле да. Ал нерсеге даярданыш керек, окуш керек. Ошол нерсеге мисалы мен окушум керек, катуу окушум керек деп даярданып жүрүп, кээбирки нерселерди кылбай калып атам да. Мен өзүмө карабай калып атамбы. Ошон үчүн да депрессия болуп. Ал мындай нерсе. Сиз мисалы мынтип ойлоп атасыз да, окусам анан өтөм депчи. Туура да, окуса өтөт да, туурабы? Логика туурабы? Мен кээ бирге тайм окубаса да өтүп кете берет аларчы. Же мындай кылат. Ал аябай окуп атат, өзүн окугандай сезбей атат. Сиз керек деп атасыз го, түшүндүңүзбү? Сиз ординатурага окуш керек деп атасыз. Окуш керек деп атасыз мисалчы. Сиздин определенный каалоолоруңуз балким өзүңүздүкү эмес. Америкага неге барасыз? Ординатура неге вообще эле медицина окуп атасыз? Эгер сиздики эмес болсо, кыйын кетет. Анан кыйналып өттүңүз, өтпөй калсаңыз дагы депрессия, өтүп калсаңыз барып дагы ол жерде депрессия. Мисалы, эгер жакпаган нерсеси кыйналабыз. Бирок мен сизди оюңузду өзгөрткүм келбейт. Медицина мисалы медик болом десе, итегеле окуш керек, определенный диплом болсо кирет. Бизнесмен болсо, анын диплому жок итегеле, туура? Бизнесмен болуп кете берет. Определенный профессияларда эме кереги жок. Адвокат болом десе, анда аяка иштей албайт. Диплом болуш керек, анда диплом алыш керек, ошол сыяктуу. Бул жерде суть мындай да. Же сиз окуган нерсеңизди өзүңүзгө жакшы көрдүтүп аласыз, же жакшы көргөн нерсеңизди окуйсуз. Ошондо күч болот. Мындай нерсе да, сиздин азыр айтайын. Мындай болсо, мындай болот деген шарт бар башыңызда. Туурабы? Ушундай шарт болот атайын. Көп окусам өтөм депчи. Ошо мындай болсо, мындай болот деген шартты кылган адам, ал өзүм кылам деген, өткөндө айткан техника. Өзүм кылам дегенин билдирет. Мындай болсо, мындай болот деген шарттан чыгыш керек. Андан чыгыш үчүн кантипке жооп издебеш керек. Кандай? Жөн Америкага өтөм деп ошентишим керек, каалайм деп. Биринчи кылыш керек эмес, каалайм десе. Анан кийин затотожу өтөм эмес, өтүп не кылат? Сиз баягы моундай чоң максатыңыз коюп алсаңыз, эгер чоң максатты койсоңуз, действительно ошону кааласаңыз, ал Америкага барасызбы, же Кытайга барасызбы, же Японияга, же ШК айылга барыппы, ошол жака жетесиз, аны Кудайга таштайсыз. Анан жолдон не чыкса кылып кете бересиз. Анан өзгөргөндү үйрөнөсүз. Ситуация мындай болдубу? Эгер өзгөрө албай калсаңыз, ошол жерде калып каласыз, депрессия болуп. Мурда сиз билесиз да эмени, не дейт? Күчтүү киши, күчтүү жаныбарлар выживать эткен эмес дейт да, дүйнөдөчү. Ошо динозавр, кайсы жаныбарлар выживать эткен? Өзгөрүүгө ачык болгондор. Сиз бир нерседе тал болуп, ошол жерде туруп алсаңыз, анткени сиздин каалаган нерсеңизге сиздин оюңуз менен бара албайт. Адамдын ою менен бар, адамдардын ою менен бара албайт. Аяка тагдырдын жолу менен бар. Кудайдын ою менен бар. Анткени бүт нерсени контролгон Кудай. Кудай айтат сизге да, сен каалаганыңды айтмага, мен любой ошо өзүм жол менен алып барам деп атат да. Сиз айтасыз, мен каалаганым ушул, бирок ушул жол менен барам дейсиз. Ал жол барбайт дейсиз.
Эми тагдырда барбайт да, определенный жолдор барбайт, туурабы? Тагдырдын комплексный эмелери бар да. Жок ошол дейсиз. Ошону аябай каалаганыңызда макул ушул жол менен кааладым бер дейт да, ошол жолго киресиз. Анан результатка барбай калып каласыз. Результатка барбай калып калгандан кийин анан айыласыз. Неге ал жол болду? Анткени сиз результаттан көп жолду каалап салдыңыз. Аябай Американы каалаган киши Америка барып разочарование болду да. Анткени ойлоп атат, Америка баргандан кийин баягы жашоон жашайм. Мына Америка барган бүт баарынан сураңыздар. Действительно ошо болду. Америка барсы. Ошон үчүн жолду өзүңүз тандап албаңыз да. Бирок результатты өзүңүз сөз тандашыңыз керек. Результат дегенде эмнени каалайсыз? Мына диплом, ординатуранын аркасында эмне бар, андан кийин аркасында эмне бар, ошо эң конечно каалаңыз башта. Таап алыңыз, жазыңыз. Ал болобой, не важно, аны ойлобойсуз азыр. Ал болот. Ошону жазып алгандан кийин болду, ошо карап кетесиз да. Сизге Америкага барган важныйбы, же аябай известный хирург же эмне кайсыда окусоңуз ошо важный? Негизи аябай мындай бизнесмен Азыр. Угултабы? Окей, бул нерсени баягындай бир сөз менен түшүндүрүш эме, бирок жооп берип атам определенный сурооңузгачы. Буга бир жашоого машыгышыңыз керек, понятияларды түшүнүшүңүз керек. Азыркы билген нерселериңизди, кээ бир нерселерди унутушуңуз керек, кээ бир нерсе жаңы нерсе үйрөнүшүңүз керек. Анткени билген нерсеңиз эгер туура эмес болсо, ал кармап турат адамды. Аны англисчеде мындай деп коет, unlearn деп коет. Learn деген бар да, learn үйрөнүү, unlearn деген наоборот үйрөнүүнүн тескерисин кылыш керек. Билген, туура эмес билген нерселер адамды кармайт. Значит, аны билгенге караганда билбеген дагы жакшы. Эгер өзгөрбөсө, жанагы динозаврларга окшоп суук болгондо жерге жашыныш керек, жерге кириш керек болчу эме сыяктуучу күчтүү жаныбарлар выживать эткен эмес дейт да. Именно өзгөрүү